Birinin колунда документ жок болуп атат, сот процесси кетип атат экен. Бүгүнкү күнү бул ийинибиз келип документальный мыйзамдуу ээси мен деп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, азыр Ноокатта население аябай көбөйдү, жер маселеси аябай оор. Бир жаран ала албайт. Бир үйдө 3-4 бөлүп чыга турган семья жашайт. Бул жерде полный мыйзамдуу эгасы бизбиз биринчиден. Инвесторлорубуз даяр бардыгы. Эгер жерибиз бүгүн бош болсо, биз документ түзөп, эртеңден дом салып кеткенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Assalamu alaikum урматтуу бекендештер. Биз кече Акбулак YouTube каналынан Койбас Зулпуев айыл өкмөтүнүн Койбас айылы тургундарынын үнүн укканбыз. Ал биринчи тарап болгон. Кече биз өкмөттө туруп экинчи тарапка чалганбыз. Бул Айдар мырза экен. Бүгүн ушул экинчи тарап менен жолугуп турабыз Айдар мырза менен. Бүгүн буйруса экинчи тараптын үнүн угабыз. Биз болгону чагылдырып беребиз. Дагы бир жолу эскертейин. Мен жөнөкөй эле жаран, Ноокат районунун Кызыл Ата айыл өкмөтү Акбулак айылынын тургуну болом. Жөнөкөй эле жаран активист деп коеюн. Талант YouTube каналы аркылуу биз Ноокаттагы көйгөйлөрдү болгону чагылдырып беребиз. Биз ушул маселелер элдин кызыкчылыгына чечилсе, мыйзам таласында, мыйзамдуу өлкөдө жашап аткан, мыйзамга баш ийип жашап, мамлекеттин өнүгүшүнө бардыгы салым кошуп, Ноокат району, Ноокат шаар да. Ноокат району бул анча мынча областтан дагы, территориясынан дагы, калктын санынан дагы анча мынча областтан дагы чоң район да. 320 миң, 25 миң халкы бар. Кыргызстанда эң чоң 3 райондун бири. Ушул Ноокат району, Ноокат шаары чыныгы шаарга айланса, Манас шаарындай буйруса, Борбордогудай, мына Ош шаарындай болуп, шаардык статусуна дал келе турган да бир өнүп өссө деген максатта ар тараптуу акырындык менен өнүп өсүүгө колубуздан келген жардамды кылып атабыз. Буйруса биз Ноокаттын көйгөйүн болгону чагылдырабыз. Акырындык менен анан бардыгы өзү бийлик бар, ар бир орган, өзүнө тиешелүү органдар ошол тармакта өзүнүн укуктук баасын берет деген ойдобуз. Айдар мырза, ассалам алейкум, амансызбы? Аксакал, ассалам алейкум, кош келиңиздер. Кече Койбас Зулпуев айыл өкмөтүнө караштуу Койбас айылынын тургундарынын үнүн жеткизгенге биз чагылдыр. Ошол эмени көрдүңүздөр да? Ооба, көрдүк. Көрдүңүз, Эми ушул жерде раз көргөн болсоңуздар, кайсыл суроосуна кандай жооп бересиздер, кайсыл жагы туура, кайсыл жагы туура эмес, деги эле сиз ал жерде мыйзамдуу ээсисизби, ал жердин ээси ким негизи, бул жер кантип? Аксакал, сиз эми жашыңыз бир тоолуу экен, сиз бул жерге билет болушуңуз керек. Бул жалпы бул жер кантип бүгүнкү күнү ушундай ызы чуу болуп, адамдар үй салып алып, бирок биринин колунда документ жок болуп атат, сот процесси кетип атат экен. Бүгүнкү күнү бул ийинибиз келип документальный мыйзамдуу ээси мен деп атат. Айтор ушул сиздер көргөн эле ошол биз чагылдырган сюжеттеги суроолорго жооп алалы деп келип атабыз, Айдар мырза. Өзүңүздү тааныштырсаңыз. Менин атым Айдарбек, Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Арбын айылында туулуп өскөнмүн. Ооба, биз чынында азыр бул жердин мыйзамдуу ээси менмен. Кече экөөбүз байланышканда эле мен өзүмө тиешелүү документтердин бардыгын алып келдим. Анан азыр бир суроо берип кеттиңиз, ошо чагылышты видеону көрдүңүзбү? Элдин немесин Кайрылуу болсун, элдин үнүн уктум. Ал жерде туурасы баягы чымчыктын уясын бузсаң дагы чыркырайт да. Туурасычы, алар деле эми үйүн сактап калайлы деп ар кандай сөздөрдү айтыптыр. Бирок алардын сөздөрү бири да бир чындыкка жакын эмес да. Себеби менде бүткүл колумда документтер бар. Мен бул жерди эмне үчүн сатып алдым? Ушул документтерге таянып сатып алдым. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мына азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келди. Генерал Камчыбек Ташиев коррупционерлер менен күрөшүп, Кудай буйрса мамлекетибиз өнүгүп келатат. Бул жердин маселеси көп жылдан бери чечилбей жүргөн. Туура булар 2010-жылы самозахват кылып кирген. Булардын эл самозахват кылып кирген. Эл самозахват кылып кирген. Эл айтып атпайбы бизге айыл өкмөт берген деп? Айыл өкмөт берген эмес. Ал жерде дагы бир эже айтыптыр, айыл өкмөт бизге берген дейт.
айыл өкмөткө барып сиздер юрист менен сүйлөшсөңүздөр айыл өкмөт берген эмес, архитектура берген деп атат. Бизде архитектурадан кат бар. Эмне деген? 2010 жылы самозахват кылганда Зулпиев айыл өкмөт кат жолдойт архитектурага. Архитектурадан ответ келет. Ал Дадажанов Гафуржандын жеке менчигинде турган жерди эл бастырып кирбегиле. Эгерде бастырып кирсеңер мыйзам чегинде жооп берип калышыңар мүмкүн. Тез арада жерди бошотуп чыгып кеткиле дейт. Ошол архитектурадан жооп катары келген кагаз барбы? Кагаз бар менде. Ал дагы бар. Бар. Еще плюс. Мен мыйзамдуу жерди оформить эткенден кийин 22 июлда оформить эттим. 2025 жылы. Бирок бир нече жыл мен соттошуп жүрдүм. Эмне себептен? Себеби мыйзам иштеген эмес. Мына Кудайга шүгүр азыр генерал Камчыбек Ташиев президентибиздин мына саясаты менен мыйзам иштеп атат. Мыйзамсыз иштер, мыйзамдуу иштер чечилип атат. Бир топ. Ошолордун катарынан мен дагы жерди оформить этип, мыйзамдуу ээси болуп 22 июлда. Кайсы жылы? 2025 жылы. 2025 жылы сиз жерди сатып алып, куплю продажанын негизинде. Мыйзамды өзүңүзгө кызыл китеп алгансыз. Бүгүнкү күнү канча гектар жерге сиздин колуңузда мыйзамдуу мына кызыл китеп документиңиз бар? Канча гектарга? Азыр менде 2 китеп бар. Бул жерде мына тозак. Мына токтоп туруңуз. 66 сотик. Плюс 64-те 300. Экөө бириккенде 66 130 сотик. Примерно 1,5 гектар. 1,5 гектар азыр мыйзамдуу казайыны биз. 1 гектар мына. Бул 18-65 чарчы метр деген бул 18,5 сотик деген. 660 деген бул 66 сотик. 66 сотик бул. Бир адам мына ал өзүнчө 2 адам бул бөлүнгөн турбайбы анда? 1,5 гектар азыр бөлүнгөн турабы? Ооба, бөлүнгөн. 2ге. Бул 3кө бөлүнгөн. 3кө бөлүнгөн. 1 гектар 61 сотик азыркы мыйзамдуу казайында турат. Ким ал мыйзам? Дадажанов Гафуржан. Анын да кызыл китеби бар. Анын да кызыл китеби. Сиз кимден сатып алгансыз? Мен ошол Дадажанов Гафуржандан сатып алгам. Бул 3 гектар жердин ээси буга чейин Дадажанов Гафуржан болгонбу? Дадажанов Гафуржан болгон. Сиз андан 2025 жылы 1,5 гектарды сатып алып атасыз. 2025 жылы 22 июлда мен мыйзамдуу оформить этип алдым. Бөлүмүдө 25 жыл 4-чү. Жок, ол сиз башка жагын көрүп атасыз. Мынеке, мына жерди караңыз. Мына 2025 жылы мына 22/07/25 июлда экен. Июлдун 25 жылы. Ооба. Мына 22 июлда мен мыйзамдуу оформить Экинчи кызыл китеп кайсыл жерге? Бул да ошол 64 сотикке. Бул жерде бар. Мынеке. Бул деле экөө бир күндө оформить этилген. Дадажанов Гафуржан кимден сатып алган бул жерди? Дадажанов Гафуржан акционерлерден сатып алган. Акционерлерден сатып алган. Ашимов Асылбек деген агабыздан, о урматтуу чоң атабыздан сатып алган. Ал акционерлер, получается акционерлер Дадажанов Азыр мындай кылбайлыбы? Азыр мен кече мага чалдыңыздар, байланышка чыктыңыздар. Эми бул документти мен 2025 жылы 22 июлда оформить эттим. Мен сиздерге ошого чейинки маалыматты берейин. Анан бул жерди эмне себептен мен алдым, сизге айтып берейин. Максатым эмне? Эмне үчүн алар менен келишпей атам. Бардым подробно азыр сизге түшүндүрүп берейин. Мен өзүмдүн максатымы. Себеби дегенде бунун өзүнүн историясы бар да. Мага чейинки история бул. Мен мыйзамды оформить эткем муну. Азыркы учурда менин жумушум ал жердегилерди бай жашап кече кайрылуу жасап, аларды мен самозахваттарды мыйзам чегинде сотко берип, мен выселенияга бергем. Бүгүнкү күнү сотто жүрүп атат. Процесста жүрүп атат. Бул сот процессинен мурда дагы бергенсизби? Башка? Жок. Ага чейин Дадажан соттошуп, бардык соттордон утуп келген. Кече чагылдырууда дагы айтыптыр, Дадажан уткан эмес соттон. Бизде соттун чечимдери бар дейт. Бирок менде мына жерде, мына өзүңүз таанышып көрсөңүз. Алардын колунда бир эле документ бар экен. Ал документтагы мен кече ал окудум. Комиссиянын чечими бар экен. Комиссиянын чечиминде аларга укугу чектелген ушундай вариантта комиссиянын чечими
алардын колунда турат экен, бирок ага азыркы биздин эме кол коюп отур да. Азыркы жаңы келген аким кол коюш керек экен, ал болбой атыр. Анткени жаңы жарлык боюнча президентибиздин ушундай коррупцияга аралашкан, сотко аралашкан, сот процесси жүрүп аткан жерлер болсо, аны убактылуу токтоп турсун деген ошол мыйзамга таянып, ал болбой атыр. Ал чечимде болгону ошол укугун чектеп, аларга убактылуу кызыл китеп берилип турат. Алардын бирок укугу чектелет, алар сата албайт, бирөөгө өткөзүп бере албайт. Ушундай бир чечим алардын колунда бар экен. Башка эч кандай документ жок экен. Токтомдо көрсөтүп алышкан жок, кызыл китепте көрсөтүп алган жок. Но тем не менее, эми биз алардын үйүнөн угуп чагылдырып бердик да. Сиз да азыр мына колуңузда кызыл китептер турат. Дадажанов дейт. Ошол Дадажанов менен да жолугуп, бул жердин историясын ким айтып бере алат бизге? Вообще бул жер мамлекеттин кайсыл өкмөткө караган кандай жер болгон, жанакы акционерлерге кантип өтүп кеткен, акционерлер эмнеге саткан Дадажановго? Ушул жөнүндө бул жердин историясын ким айтып бере алат? Бул жердин историясын Дадажанов Капыржан айтып бере алат силерге подробный. Жолуксак болобу ал инсан менен? Мен жолуктурам. Ал ким болот сизге? Дадажанов сиздин жердин ээси болот. Мен ошол кишиден сатып алгам. Сатып алгансыз. Бирок кыскача бул байкебиз дагы ал жерди билет, маалымат бере алат. Чындыкты. Айтыңызчы, жалпы селым ушул жер 3 гектар 10 соток жөнүндө калыс билгеним айтып берейин. Мен Ашим Кадырбек. Ушул Зубайловканын тургуну болом. Баарынайын тургуну болом. Мен калыс сөзүмө айтайын. Мен билгенимди айтайын. Капыржанга кандай сатып алганын мен билбеймин. Бирок ишкана, аба куруш ишканасы. Ошол маалда ошол место кабинетке азыр мына бала жигит сатып алган жерге. Бу жерге холодильник курган ишканачы. Холодильник кургандан кийин түткөндөн кийин бул ошол эме место кабинет акчасын төлөп бериш керек болгон. Ошол маалда эме болгон. Ишкана аралык эсептешүү болгон. Эсептешүүдө булар анан акчаны бере албай калып, курган холодильниктин акчасын бере албай калып, ишканага төлөп бериш үчүн бул төлөп бере алышпай, анан кийин булар комиссия түзүп, өткөрүп бериш үчүн булар администрацияга барат. Райондук администрацияга баргандан кийин ошодон комиссия түзөт. Комиссиянын көргөн эмесин комиссияны билбейм, комиссиянын негизинде чечим, соттун чечими негизинде, администрациянын чечими негизинде ошол жерди мына аба куруш ишканага өткөрүп берет. Карызына. Ошол ишкана бул комиссия кол коюп берет. Ушул ишкана жери зданиясы менен өтөт. Ишканага өтөт, аба куруш ишкана өтөт. Аба куруш ишканасы кимге карыз болуп калат алар? Биринчи алган материалга карыз болот. Башка ишканалардан карыз болот. Иштеген рабочийге карыз болот. Солфо далоптон карыз болот. Эмне кылат анан кийин? Ол мында кыйынчыл заман болгон. Ол 2-жылдар билесиздер, адамдар нан таппай калган маал болгон. Кыйынчыл заман болуп, мында ол кыз алган болуп калган маалда анан ишкана менен аукцион коюп сатат. Сатканда Капыржанга алат бул жерди. Алып туруп бул анан кийин бул жерди өздөштүрүп, тосуп, бул жер 3 гектар 10 соток болуп сатылат ого. Анан бул ошол жерде 2010-жылга чейин бул киши ошол жерде өздөштүрүп, эмгегин салып, ошол жерде биринчи эме кылат ошол жерде. Таш терилебиз аябай жаман жерде. Мен бар көргөнмүн мен. Таштарын терип, ограждение кылып, тосуп, бак кылат. Анан бак кылган 2010-жылы революция болуп кетти го. Революция болуп кетпагандай өзү кыргыз тополоң болуп чыгып келген маалда. Ошол маалда мен бар көргөн эмесмин, бирок укканмын. Эл басып алыптыр деп. Азыр сотто кечээ мен эмеден көрүп калдым YouTube'дан. Айлекпа сүйлөгөн уктум, ошол эме элдин сүйлөгөн уктум. Бирок ал мыйзамдын эгасы ошол Капыржан болгон. Капыржан. Получается, акционерлер карыз болуп калып, анан акционго коюп, официальный акцион болгон. Официальный акциондон получается. Билбейм бирок акцион билбейм, бирок ишкана сатканда. Биринчи покупатель жаран катары. Покупатель болгон ошол Капыржан. Получается, Капыржандан сиз сатып алгансыз. Жарым-жартылай бүгүнкү күнү Капыржан өзү ээ болот. Анын колунда да кызыл китеби барбы? Капыржан аке менен да чогулсак болобу? Чогулуп андан дагы маалымат алгыла, маалымат алып чогуу. Селым 3 гектар 10 соток жердин жарымы сиздики экен. Жарымы Капыржандын аксакалдыгы экен. Максатыңыздар эмне? Менин Бүгүнкү максатым күнү соттошуп атырсыздар. Бул жерде 24 түтүн жашайбыз деп атат. 24 түтүн эми бүгүнкү күнү ал жерде жашап атат да. Бала үйлөдүм деп атат, кыз бердим деп атат. Бирок документ жок. Алар дагы жана башында өзүңүз жакшы сөз айттыңыз. Чымчыктын да уясы бузулбасын депчи. Ооба, жакшы сөз. Бир мындай максатыңар кандай, негизи ал жерди азыр мына сотко берип выселение кылып атырсыздар. Эгер эртең соттун чечими сиз тарапка чыга турган болсо, высылать этиш керек болсо, аларды кууп чыгасызбы?
же кандай бир мындай максатыңар эмне? Ал жерде бул жердин келечеги, ошол жерде жашап аткан 24 үй бүлөнүн келечеги кандай болот? Азыр ушул жерде биринчиден ал жерде жалпы 24 адам жашабайт. Азырдан мен фактически көрсөтүп берем. Ашып барса 10-дан 15ке чейин адам жашаса жашайт, болбосо жашабайт да. Калганы ушу эптеп эле тургузуп, чтобы жер меники болуп калсын деген ойдо ээлеп алган. Эгер мыйзамды бизге чечилип калса, мен мыйзамды ээси болуп калам деп. Аны бир нечесинен уккам. Еще сиз айтып атасыз максатыңар эмне деп. Негизи бул жашоодо менин жеке максатым бул жашоодо максатсыз жашоо да. Мага максатсыз жашоо жакпайт. Себеби дегенде баягы сиздин бир интервьюңузда сөзүңүздү уктум да мен. Атамекен бизге эмне кылып берди эмес да. Биз мамлекетке эмне кылып бердик? Туура. Азыр мына биз ушундай гаражы болуп турган малыбыз мына чайнаса таш чайнайбыз да, чайнасакчы. Мына президентибиз 32 жашында депутат болгон да. Мисалы кумтор маселесин көтөрүп канчалаган ийгиликке жетишти да. Анын жанында биздин бул кылып аткан ишибиз кандай нерсе да, мисалы. Менин максатым кыскача түшүндүрсөм. Азыр Ноокатта бир үйдө 3-төн 4төн семья жашайт. Бир үйдө. Жер маселеси аябай бар. Кымбатчылык. Не только Ноокаттан эмес, азыр бүткүл Кыргызстанда жер маселеси жок уже. Президентибиз 291 жарлык чыгарган амбиция боюнча. Аны да токтотуп салды. Жана сиз айтып атасыз. Ошол аким кол койбойт экен амбицияга. 291 жарлык бул президентибиз Садыр Жапаровдун бул жарлыгы мынапыз 291. Бул кандай жарандарга чыккан? Бул мисалы мамлекеттин жерин, таштанды жерлерге, баягы бүлүш жерлерге, мындайча айтканда бактарга, мыйзамсыз курулуштарга 291 жарлык менен кызыл китеп кылып берди. Мынапс негизинде. Мынапстын негизинде. Биздики бул эмне үчүн булар кече интервьюда уктум мен. 5 өкмөт келди дейт, 5 өкмөт келди дейт. Бирөөсү дагы эмне дейт? Документ кылып бербеди дейт. Эмне үчүн? Себеби аларга мыйзамсыз да. Мыйзамдын эгасы бизбиз азыр көчөдө. Биз уруксат берсек, анан алар көз акты алат. Мына мен мисал айтайын. Анан дагы акимибиз туура айтыптыр. Буга чейин соттун чечимдери Дадажанов Капыржанга чыгып келген. Мына жерде деле мына Верховный сотубуздун чечими бар да. Верховный суттун чечими да сиздер тарапка чыккан турбайбы? Булар Дадажанов эмесине. То есть 2025-жылга чейин булар менен Дадажанов соттошуп келген. Даже Верховный сутка чейин барган экен. Азыркы күнү сиз соттошуп келатсыз. Население боюнча мен жерим бошоттум. Эмне себептен? Себеби дегенде мен 2025-жылы 22-июлда мага мыйзамдуу жер өткөн. Бирок жердин эгасы мен болуп турган учурда дагы курулуш токтогон эмес. Мен көз акыттын негизинен РОУДга барып тергөөчүгө арыз жаздым. Токтом жок дейт. Ошондуктан турак жай үчүн Дадановго тиешелүү жер 3 гектар 10 соток участогы сиздерге өткөн эмес. Тез арада Дадажановго тиешелүү жерге камарка берүү токтотулсын дейт. Сиздерге бул уже 2010-жылы 2-июлда эскертүү берилген экен. Бул жерлерде менчик кылбагыла, самозахват баспагыла деп. Эмнеге до сих пор эле ушинтип салып атасыздар? Өзүңөрдүн кеткен расходуңуздарга күйбөйсүздарбы? Колдорунда документи болсо, булардын эмнеге антип аймай кылып атасыздар? Сөзүңдү бир бөлөйүн. Кечим сурап. Мен келсем кече айыл башчысы айтып атат да, менде запись бар. 2010-жылы биз архитектурага барганда дейт, архитектура бизди кабыл алып, бу жерде генплан чыйып, бизге чек таштап бөлүп берген деп айтат. Жок, чек таштаган менен колунда документ болуш керек да. Архитектура ошондо эле бул айтат, силердин колуңарда архитектурадан эч кандай документ жок деп атат. Булар самозахват кылып барганда архитектура ушуну жазып берип атат. Ошол жерде эскертүү берип атат. Эгерде мыйзам бузулса, сиздер тарабынан жооп берүүгө туура келет. Ноокат архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы И. Алибаев деген гербой печатьтен берип атат сиздерге. Сиздердин колуңузда документиңиз барбы сиздики? Эч кимде жок экен. Барың эле, анан жок, кайсы негизде саналыңыздар? Эмне үчүн силер мыйзамсыз курулуш кылып жатасыңар? Расходуңардан күйбөйсүңөрбү деп менде видео фиксациялар бар, далилдер бар. Мен айтып жаткан нерседе бардыкта менде далилдер бар. Мисалы, бизге берсеңиз биз чагылдырабыз. Кече мал
эл күнү деп чалдырдык. Алар бизде видео бар деди, бирок бири да видео бере албады. Бизде аларда видео болгон болсо биз кошуп чалдырмакпыз да. Сиз дагы азыр видео бар деп атасыз. Эгер видео болсо бересиз, биз кошуп чыгарып беребиз. Менде болгон керектүү видеолор бар, мен ар дайым факты менен жүрөм. Ага чейин дагы бир нече жолу барганмын жериме. Мага аябай кысым көрсөтүшкөн. Мен бул жерге сос объектилерди салам, садик салам, пап салам десем, бир айылдык эле депутаты ушул айылдык өкмөттө иштейт экен. Бул жерге мен үй салам дейт. А мен парковка кылам деп атам. Менде видеолор бар. Анан мен суроо бердим. Сиз мамлекеттик жумушта иштейсизби дедим. А мамлекеттик жумушта иштеп, место орнуңуздан пайдаланып, ар кимдин жерин басып алып үй салганга мыйзам жол береби деп мен суроо берип атам да. Берсем, ал киши айтып атат, бизге архитектура 2010-жылы келип генплан чыйып жерди бөлүп берген дейт. Архитектура эгерде аларда токтом жок болсо, кантип генплан чыйып берет? Мисалы мен үй салсам, кызыл китеп, жериме генплан чыйдырам. Туурабы? Анан кийин курулушту баштайм, архитектура уруксат берет. Комментарияларда эми элибизде эл көпчүлүк элди колдойт. Анан ал жерде жазып атат. Bir adamga 3 гектар 10 сотик жер эмне кереги бар депчи. Анан 1 гектар 3 канча 1 гектар 10 сотикте ал жерде 24, алардын айтышы боюнча 24 түтүн. Сиздин айтышыңыз боюнча канча түтүн? 15-16 түтүн жашап атат. Эми 3 чындап эле ошол жерде 24 түтүн менен сүйлөшүп, аларды да үйлүү кылып бир келишимге келип, соттошпой эле бир эмеге келсеңиздер болбойбу? Эми билбейм. 3 гектар 10 сотик жер бар экен. Ал жердин почти 1,5 гектарда пустой жатат экен да. Мен мындай таш төгүп эле сетка менен эле тосуп коюптур. Сиз айткандай жана азыр сиз айтпадыңызбы? Эртеси күнү келип эле органдан келип туруп стройканы токтоткон деп. Жарым-жартылай стена көтөрүп токтогон үйлөр дагы турат. Алар эми баягы мыйзамды сыйлап, чындап эле жөн эле расход болбой эле деп туруп үйдү токтотконго дейм. Сиздин максатыңыз эмне өзү? Булар менен аз соттошуп, высолет эптир. Эми 3 гектар 10 сотикти бошотуп алып эмне кыласыз эми? Алар каяка барат? Алар эми бала чакалуу, небери чеберелүү болуп калыптыр. 24 түтүн. Алардын акыбалы кандай болот деген суроону бергим келип атат. Бирок биз пендебиз да, биз ката кетирүүчүлөрдөнбүз да. Алар ката кетирди. Макул, ошо сиздин сурооңузда 24 түтүндө эмне кыласың 3 гектарды бошотуп алып деп атасыз да. 24 түтүн үйдү ар жерге салган да. Мейли бир чекелеп порядка менен салса да, мен аны берет элем дагы келишип. Калганы дальше сос объекти, аптека, паб, дом проектим бар. Мисалы мен чагылдырасыздар, көрсөтөсүздөр. Проектим мен дальше баштамак. Анан мен келишүү жолу деп атасыз. Мен акимге кирдим азыр, жаңы акимге. Сиз элдин атасысыз дедим. Эл менен мен келише албай атам. Азыр мыйзамдын хазайыны 1,5 гектарга менмин. Эл менен менин ортомдогу көпүрө болуп, бир келишим жолго тартып, ушу маселени чечип койбойлубу десем, ишиңер сотто жүрүп аткен. Өз ара келишип, өзүңөр чечкиле деп мага жол берди. Ишиңер сотто жүрүп аткан жерге биз аралаша албайбыз. Кече сиздин да сөзүңүз бар. Президент да аралаша албайт деп атасыздар. А бирок мен ага суроо бердим. 66 сотик выселение боюнча сотто дедим. 66 сотик. А бирок калганы сотто эмес да. Мисалы 3 гектарды. 3 гектар. Түшүнөсүзбү? Түшүндүм. 3 адамдын жери да ал жерде. Десем, все равно 3 гектар бир аянт болуп бөлүнгөн, ошол себептен начало чечимди алгыла. Зам аким дагы айтып берди. Чечим күткүлө деп айтты. Зам аким дагы айтыптыр. Анан мен айтып берем болгон нерсени деп атат да. Ооба. Анан сиз дагы айтасыз, ошончо адамды эмне кууп чыгасың деп. Жок, мен максатым аларды кууп чыкпайм. Мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин аларда бир мыйзамдуу жашаш керек да. Бешигиңди такылдатсаң эле мыйзамсыз жашасаң коркосуң. Туурабы? Келишүү жолун издесин. Мен не только аким менен айтпадым. Мен немеге кирдим? Анау прокурорго кирдим. Көпүрө болуп келишели, келиштириң элди тартың деп. Эсенбиге айткан будан 8 ай мурун. Ушундай келейле бир келишим түзөлсөм, ал дагы айтты, азыр сотто жүрүп атканына байланыштуу биз эч кандай эч нерсе кыла албайбыз деди. Ну хорошо дедим. Азыркы учурда сот жүрүп атат. Эгерде ошол эл мен менен келишүүгө келсе, азыр мамлекетибиз өнүгүп атат да. Мен проектти чыйдыргам ал жерге, эскизной проект. 744 квартира түшөт. 280 та бир комнатна.
288 та 2 комната. Общий жалпы количество 744 та. 744 түтүн жашаганда шарт болот. Шарт болот. Бир ошол 3 гектардын ичинде. 3 гектардың içinde. Сиздин максатыңыз демек соттошуп, ысылайт этип, бул жерди тазалап бүтүп туруп ал жерге көп кабат үйлөрдү куруш. Неге курбайбыз азыр колубуздан келип турса? Туура. Биз өнүгө турган замандабыз азыр. 10 адам 3 гектарды ээлеп отурат 15 жылдан бери. Налогун мен төлөдүм. Калган жерлер бош. Кээ бири фундамент куюп койгон 15 жылдык фундамент уже түшүп калайын деп атат. 10 адам жашаган жакшыбы же 800 түтүн кирсе, 4тен 5тен баласы болсо 5000 адам жашайт. Эмне үчүн мен ал жерге кызыгып атам? Себеби ал жердин суусу чечилген маселе. Сквозной чыгат. Ал деген сквозной не только су эмес. Ал су артезиан су. Туурабы? Артезиан су. Ал жерде сууну биз туура жака пайдалансак болот. Бир күн кези келет, мисалы, су алтындан кымбат болот. Туура. Мына суу жок, светтерибиз өчүп атпайбы? А биз өзүбүздүн колубуздагы турган сууну эмне үчүн туура жака пайдаланбайбыз? Кудай насип кылса ал жерде проектибиз башталып кетсе, биз дәл башка жакта дагы уландырып иштерди кылсак болот. Дадажанов аксакал каякта? Ал ким? Тоже жолугуп, анын жери кандай болуп калат? Дадажанов менен кандай болот анда? Дадажанов менен менин келишимим бар. 1 гектар 50 сотик азыр менде турабы? Дадажанов эгерде Айдарбек сен ошол жерге эл үчүн дом салсаң, Кыргызстаныбыздын өнүгүшү үчүн сен салым коштасың. Келишим түрдө мен 1,5 гектар сага өткөрүп берем деген сөзү бар мо. Дадажановдун колунда да кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Жолуксак болот, чакырсаңыздар болот. Азыр Дадажанов мүмкүн болсо чалып чакырып жеп ошол 2 гектар 70 сотикке, 2 гектар 70 сотикке. Албетте болот. Машинада. Ушунун баардыгын азыр Дадажановду да чакырып, Дадажановдун да кызыл китебин көрүп, анын да оюн угуп, азыр мына жерде Дадажановдун буга чейин сизге чейин ал соттошуп келип, Верховный судка чейин барып, бардык кече буну аким да, зам аким да айтып атат. Соттон утуп келген депчи. Анын да пикирин угуп, ал сиздин ошол сиз азыр айтпадыңызбы, көп кабаттуу үйлөрдү салам деп. Бул бир чети туура, мен деле колдойм. Сиз жана туура айттыңыз. Негизи 3 гектар эми оңор эмес жер да, аксакал. Туура. Азыр жер маселеси Кыргызстан боюнча бул номер 1. Азыр мамлекет шүгүр баягы гиктин үйлөрдү түшүп атпайбы? Ипотечный вариантта мамлекет үйлөрдү салып, 25 жылга ипотечный вариантта үйлөрдү берип атат. Эгерде Нокатка дагы кичи мини городок түшүп кала турган болсо, чындап эле логикага сала турган, акылга сала турган болсок, 3 гектар жерде 24 түтүндө үй жашагандан көрө 800 түтүн. Бул деген бир чоң айылды ичине камтый турган мини городок болот экен да. Эгер бул ишке аша турган нерсе боло турган болсо, бул мени деле кубандырат. Кана эми анда уже шаардын баягы статусуна жараша бир жакшы иш план ишке аша баштайт да. Канализация маселеси кандай болот? Вот ошол Проектиңизде кандай болот? Бизде канализация жок го. канализация маселеси мисалы 4 миллион 200 миң евро бөлүнгөн экен да. Канализациягачы 4 миллион 200 миң евро бөлүнүп, проекти чыйылып 2027 уже где-то результат болот экен эле. Бирок, мына мен угушумча жаңы аким келип, биздин шаар статусуна туура келбейт экен да. Себеби шаарга киргенде эле шаар бүтүп калат. Туура эле. Мисалы шаар кандай болуш керек? Шаар территориясы кенен болуш керек. Кичинекей. Маселе канализацияны чечиш үчүн арал жака биз канализация кылабыз дейт. Аралды шаарга киргизиш керек. Арал уруксат бербейт да. Туурабы? Бул жагы Зулпиевдин жарымына чейин барыш керек. Мына жаңы базар. Бир Махмутов кириш керек. Кара ташка чейин. Кара ташка чейин. Канча кылды шайшта кайлоо жасаганмын. Гүлистан кириш керек. Азыр мына жерге жаңы базар түшүп атат. Жаңы базарга канализация коюлбаса эртең Бангладеш болуп кетет ал жер. Туура. Эмне үчүн мен бул жерди тандадым? Себеби канализациянын бир турбасы ушул барындан кетет экен да. Биздин жерибиз барынга жайгашкан да. Барындан барып ошол жаңы базарга илешет экен да. Мен ошол себептен канализация маселелерин да бүт караганбыз. Ошол жактан өтөт. Буйруса бул чечиле турган маселе да бул. Кеч кирип баратат. Мүмкүн болсо аксакалы менен байланышып, ошол документтерди бир олтуруп бир жердечи. Проектиңиз менен да таанышпайлыбы? Таанышайлы. Дадажановдун да үнүн уккум келип атат да, анын колунда кандай документтер бар? Ал эмнеге сизге затты? Эртең сиз үй салсаңыз ал чындап эле сизге береби? Анын да көз карашын баягы 24 түтүнгө анын көз карашы кандай дегендей элди кыскасы элдин маселесин чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Биз
бизди эми эл үмүт кылып чакырды да кече, көрдүңүз, чыркырап атат, ал жерде улуусу деле кичүү деле бар экен, эбире чебирелик ордунда атат. Азыр алдын Нокатта бир эле 24 семья эмес да. Үйү жок, жери жок. Көп тандайдыларчы. Туура. Бардыгы эле анда бирөөнүн жерине кирип, самозахват кылып, алар жашаган эмес да. Себеби алар корккон. Мыйзамга бир күн келет, мыйзамга жооп беребиз мыйзам чегинде деп турабы? Мисалы көп Нокатта азыр андай адамдар. Эми 24 адам. Азыр мен барып ушул туруштан барабыз азыр. Мен примерно көрсөтөм. Сууларды көрсөтөм, условияны көрсөтөм. Негизгиси ал жерге дом салсак, проблема суу. Суунун маселеси чечилген. Ал жерден аккан суу бар. Жана скважинойдон башка. 4 сезон бир калыптаган. Азайбайт, көбөйбөйт, тоңбойт. Биздин суу маселе чечилген. Эмне үчүн биз ушундай жерибизди туура жакка пайдаланып, мына элибизге шарт кылып бербейбиз? Нокатта мисалы, Нокатта эле эмес да, мына Кашкалда башка жерлерде жердин жоктугунун айыбынан бир үйдө 3-4 семья жашайт. Шаар бүт эле ошондой. Туура эле маселе, негизинен туура эле маселе. Ушул домдун Кана эми Нокат шаарга мини городоктор жанакы мамлекет салып аткан диктин үйлөрү бизге кандай вариантта болбосун, ипотечный там. Азыр мен ойлойм, эгерде мамлекет салабы же булар салабы Нокат шаарыначы көп кабат үйлөр түшө турган болсочу, наличкеге акча эле сатып алат, бүт эле эле котлован эле казылсачы, эл өзү сатып алып коет. Мен ушу жакшы ишке себепкер болуп калайын деп атам да. Жакшы. Тем бойлап өзүмүн жерим болуп жакшы экен негизи. Өзүмүн жерим болуп атса. Дадажановго менен байлашып көрбөйлү бир. Азыр Дадажанов менен байланышайлы. Анан кече мен дагы элдин чагылдыруусун көрдүм. Ал жерде 24 түтүн жашайбыз дейт. Бир сыра чагылдырып өтөйлү. Ал жерде эч качан 24 түтүн азыр кучуда жашабайт. Киргенге чейин барып чагылдырбайлы. Чагылдырайлы да, анан Дадажанга өтүп кетели да. Жүрүңүздөр анда. Элгиз байке, билесиз да, жер ана жерде. Ага. Мына жерде мен азыр сууну көрсөтөм сизгечи. Эмне себептен Суу башы турбайбы, Жана артизан суу атасыз ошол жерби? жок, бул булактын суусу. Булактын суусу. Булагы өзүнчө отдельно, анан артизан суу дагы чыгабы жерден. Артизан суу дагы отдельно. Жер суунун башы. Мына түшсөк болот. Жүрүңүз. Түшөлүбү? Ооба. Мына Элгиз байке. Суунун башы. Мына көрдүм. Булактын суусу бул. Жана аксакалдар чай ичет Нокатта, билесизби? Ошол сууда ошол. Азаттыктан чыкпады беле баягы эменин алдында чай ичебиз. Карбан сарайдын алдында чай. Ушул суудан демделе ошолчу, Ушул суудан демделе. Бул таза булактын суусу. Таза булактын суусу. Артизан суубуздар каягында? Анда көрсөтөм азыр. Бул суу барго 4 сезон кышын жайын жазын ушул темптагат. Азайбайт, көбөйбөйт. Эгерде биз ошол жерге Кудай буйруп 12 дом салсак 744 та квартира түшөт. Кудай кааласа. Адам кылганыбыз кантип адам кыла албайт. Туура. Ниетибиз ошол. Ушул сууну 3000-4000 деген адамдарга камсыздап берип, туура жакка пайдалануу. Bunu kamsızlar berişke beresin, bunu avuklar dönüşke, kazlaşke, olayka, kazlaşke. Кудай кааласа бул маселе чечилет. Kaçan? Маселе чечебиз. Биз ишти баштайлы. Kaçan? Karamaya. Бул жака Кудай буйрса биз мына жерде койбаз барго 3 гектар жер. Билесиздер да, самозахват. Ошол жерге көп кабаттуу домдорду салайын деп ниет кылып атабыз. Проектлер чыйылган. Az bilesizler, жер маселеси аябай оор. Десат болот, топ болот, садик болот, Кудай буйрса, бардыгы болот. Негизинен жакшы мындай жакшы жер экен өзүчө, суунун башы, анан шаарга жакын жер. Центральный көчөдөн эле кирген деле экен. Бирок мыйзамсыз кантсе да алар үй куруп алган да, жашап аткан ошо чоң бир маселе экен да. Себебим силердин максатыңар алдыга койгон бул жерге көп кабат үйлөрдү салабыз дегениңер, бул эми жакшы. Азыр проектиңерди көрөбүз, кандай проект ал. Себебим кана эми бизге көп кабат үйлөр түшсө, азыр көпчүлүк оштон үй алып ошко барып жашап атпайбы, кыштын күнүндөчү кетип калып атат. Өзүдө Нокатта көп кабаттуу евро үйлөр түшөт. Евро үйлөр түшөт да, туура? Эмелери кандай? Ким
подрядчиктер ким, инвесторлор ким, ошондо Инвесторлор бул бул канча чоң суммадагы эме болуш керек проект болсо канча 43 миллион долларлык проекти да бул. долларга 43 миллион проекти Ооба. доллар. Ооба. А мына каяк кандай суу келген? Бул жака самоход мына суу келген турбу. Ошол жана азыр көрбөдүкпү? Ошол жерден эл суу алып келип атыптыр да буяка. Суу тартып атыптыр да. Азыркы булактанбы самоход менен? Булактан буяка киргизейин деп атыптыр. Мына ушул жерлер бүт мынантип эле тосуп алганда карабайсызбы? Мына 15 жыл мурун төгүлгөн таштар да. Жөн эле таш баягы ээлеп, мындайча айтканда булар ээлеп калган да. Ээлеп койгон. Жер ээлеп калыш үчүн өттүргөн. Максаты жер ээлеп коюш болгон да. Анда 24 түтүн деп айтып атышпайбы аларчы? Сиз айтып атасыз 24 түтүн эмес деп. Алар ушуларды да кошуп айтып атат окшойт. Жөн эле таш төгүп ээлеп койгондорду кошуп. Алар буларды айтпайлы. Алар айтып атат. Кезинде 1200 түп бак тигилген бул жергечи. Сама захват учурунда, сама захват учурунда. Түшөлү. 1200 бакты ким тиккен? Дадажанов Гафуржан тиккен. 2002 жылы. Эмне бак? Ал эмне Алматы тигилгенби? Мына өрүк тигилген, алма тигилген. Мына мисалы ошол жылы захват болгондо мына ичине эле калып кеткен. Карасаңыз өзүңүз делечи. Мына ичинде эле айландырып тосуп эле бакты фундамент куюп коюшкан да. 2002 жылы алган Дадажан. Неме айтып атат юрист Сулпиевден. 2 жыл иштеткен дейт. Жок, 2 жыл иштеткен эмес. 2002 жылы алып бул жерди тегиздеп өтө көп мээнет кылган. Мээнет кылып 1200 түп бак тиккен. Жылына 20-30 тонналап жемиш алып турган ал киши. Ооба. Бул жер көктөп өтө сонун бир природный бак болгон да. Дадажан бак кылган. Анан Дадажанов менен сүйлөшүш керек ал менен. Ооба, сүйлөшүш керек. Баякы кезинде 2010 жылы бак болгон видеолор дагы бар. Аларды да камтыйбыз бул жака эл көрөт. Анан булар баягы 24 деп атпайбы? Мына үйлөрдү да кошуп атышат да алар. Булар да жашабайт бирок. Жашабайт. Негизи жашаган анлык сиз билесизби канча түтүн бар? Анлык бүгүнкү күнү үйдү салып жашап аткан. Мына 1. Бунда эч ким жашабайт окшойт. Бунда деле жашабайт. Бунда деле жашабайт. Бул эми аркылы жашайт экен, 1, 2, 3, 4. 5 болсо где-то бир 15-16 адам жашаса жашайт, болбосо алар дагы келип кетип жашашы мүмкүн. Туруктуу жашашпайт да. Анан ана үйдө да эч ким жашабайт. Бул үйдө да эч ким жашабайт. Мындай машина менен өтөбүз. Мына ушул жерди караң, мынанча жерлер бош турат да. Мен проектим боюнча мынадан буягына 3 та дом түшкөн. Элестетсеңиз 150 орунду, мисал примерно. Мыналар жөн эле тосуп алган да карабайсызбы. Азыр чындап эле мындай карасаң бардак да. Тосулганы жол деле кандай мынал үй кантип тоскон, мынал жолбу жол эмеспи? Мынал жер ачык турат, анал жерден кайтып нарага дейин тосуп тур. Бул жол ой бар тупик болуп калат. Байкансаа тупик болот да. Тупик болот. То есть жанакы мамлекет айыл өкмөт проект сызып келип анан токтомдун негизинде ар бизге 6 сотиктен берген деп атпайбы? Ошого окшошпой атат да, чындап эле жол деле мындай үйлөр деле по порядку түшүп өтөт, тосулган деле. Бул эл айтып атат да. Айыл өкмөт бизге 6 сотиктен бөлүп берген деп атат. Айыл өкмөт кече айтып атат юрист. Архитектура берген. Архитектура айтып атат, кат жол деп атат. Дадажанов Гафуржан жерин бошотуп койгула деп атат. Азырчы документтер менен таанышайлы. Азыр бир суроо да. Сиз жана айтпадыңызбы, эгерде буюрса сот менен высылать этип мен бул жерге көп кат үйлөрдү салам деп. Анан мен буларды көчөдө калтырбайм, баардыгын үйгө киргизем деп айттыңыз да. Бунуңуз мени кубантып атат. Байкуштарды көчөдө калтырбайт экенсиз. Но кандай вариантта? Вариант мындай болот. Кантип сразу эле ар бирине сразу үйдөн даяр үйдү салып туруп киргизип коюш болдубу? Бул жашап атат. Мына жашап атат да мисалы. Мен буга келишим түрдө берем. А бирок мынага мен бере албайм да. Карабайсызбы, бул сатууга да чыгарган кезинде 3 миллионго. Мыйзамсыз жерди. Анан мен айтып аткан жанагы артезиан суу мынага болот. Артезиан суу. Бул насос аркылуу жерден сордуруп алат турбайбы? Бул ким курган? Ким жасаган? Бул Союздун малына жасалган. Союздун малында жасалган артезиан суу. Мына суу келип көрсөңүз, мына суу турбайбы? Бүгүнкү күн иштеп атабы? Иштеп атат. Суу чыгып атабы? Бул канча бул суу? Бул үйдө бир үйдөн жанат булчу. Бул кече мына жерде бир эже айтып атат комментариядачы. Жердин хозяйыны сууну бүт жабып салган деп. Жердин хозяйыны жапкан эмес. Мына суу турат го. Мындайынан барып, мына барын айып ичет.
бүткүл барын айылы ушул жерден суу ичет. Бул суу ана жерде кранттар бар. Ал жерден да чыгат. Азыркы учурда өздөрү эле пайдаланып келатат бул сууну. Демек, ушул жерде мына бүгүнкү күнү анық булар айтып атпайбы, миграцияда жүргөнбүз, пешенеттер менен араң үй салганбыз деп атат да. Бүгүнкү күн ошол чындап эле үй салып жашап аткандарды бекер эле буюрса үй менен камсыздайсыз, Ана мынандай бүтпөгөн, мынандай жөн эле таш төгүп коюп туруп нарагы жөн эле сетке тосуп коюп туруп, мына фундамент куюп алып туруп, буларды эмне кылат? Буларга эч нерсе бербейсизби? Буларга берилбейт. Илгиз байке. Мына сууну айттым бар да жакшы. Кудай насип кылып бул жерге дом түшүп калса, мына ушул суу 5000 адамды өзү эле багат. Мына суу. Алладан берилген суу да бул. Туура жакка пайдаланыш керек мунучу. Партизан суусу бар экен, булактын суусу бар экен. Жакшы жер экен бирокчу. Бул ошо мен айткан эле үй азыр. Анан мына 15 жылдык мына өрүктөр көрдүңүзбү? Кезинде бак болгон да бул жер. Мына караң, бактарды эле тосуп алган. Мына үй талкаланып кетти го, дерезелер талкаланып кетти. Эч ким жашабайт окшойт. Жөн эле салынган үй булар. Ээлеп койгон да. Ээлеп келген. 24 үй деп атат го. Ошонун ичине да кирет бул. Алар айтып атат. Кезинде Дадажанов, кезинде Аксакал мына өрүктөрдү тигип бул жерди бак кылган экен да, акционерлерден сатып алып, Бул жерде ушундай бактарды тиккен. 1200 тиккен экен да. Сонун өрүк тиккен окшойт да, жалаң эле өрүктөр. Өрүк, алмалар тиккен. Анан жанагы эл айтып атпайбы? 24 семья туруктуу жашайт деп. Мына үйдү тартып койсоңуз, талкаланып кетиптир го, бул ким? Ошол эл айтып аткан 24 жашайт деген ичине бул да кирет. Эч ким жашабайт. Мына ортолукта жашаса 1, 2, 3, 4 жашайт экен да. Мына мен 5. О бурчта бирөө бар, 6. Мынерде 7, 8, мына мен 9 адам примерно 2,5 гектарда жашашат экен да. 9 эл адам 2,5 гектарда жашайт экен. Мына примерно эсептесеңиз өзүңүз. Мынадан биягы. Канча миллион долларлык проект дедиңиз? 44 миллион доллар. 44 миллион долларлык проект. Мен ойлойм, байке, эми албетте сот чечимин күтөсү сот болот деген 44 миллион долларлык проект ишке ашып кала турган болсо, булар менен келишип кала турган болсоңуз, эми бул мындай бир жөн эле мына жерди жөн эле тосуп коюптур да. Буларга бербесеңер дагы, могул байкуш дагы эптеп үй салды го дейм. Эптеп мынаны итөө талкалап коюштур. Жок, мен булар менен келише албайм. Ушулар менен деле хотя бы кандайдыр бир сүйлөш жолдору менен скидка кылыппы. Анткени булар деле мээнет менен эми убагында чындап эле өкмөт берип атат деп Россияда иштеп жүрүп ушул үйдү салса керек эле, талкалап салып турда. Буларга дагы бир жардам бересизби? Бир кандайдыр бир сүйлөшүүлөр. Бул жерде эч кандай өкмөт берген эмес буларга. Жок, эми мен айткан нерсе, булар эми ошого ишениши мүмкүн да. Жок. Жок, булар билип турган. Самозахват кылып атканда билип турган булар кай жака бараткан. Мына ушул жер. Дадажановдун атында катталып турган да кезинде. Катталып турса дагы бирөө келип туруп мен забор кылып алган. Кызыл китебин үстүнөн. Башка эле карабайсыз. Алмаларды бүт мына өрүктөр тосуп алган да. Бул деген вообще шариятка да туура келбейт да. Бул жашоодо коркпосок да ахиретибизден коркушубуз керек. Туура элеби? Ал жагы дагы туура эле. Адам акысы жаман. Макул, Аксакал Дадажан дедиңизби? Дадажановпу же Дадажан Аксакал? Аксакалдын аты Дадажанов Гафуржан. Гафуржан Аксакал менен мындай кезигип интервью алалычы, анткени бул жерди акционерлерден ал сатып алган экен, бул жерди өрүк бак кылган экен. Анан кантип, бунтип 3 гектар бак талкаланып кетти ушул суроолорго. Анан анын колундагы документ кандай? Бүгүнкү күнү ал ошол сиздин проектиңизге макул болобу? Суроолорду өзүнө бир көрбөй. Ал жер дагы пустой экен, о, нарак пустой экен. Бүт пустой. Жөн эле фундамент куюп коюптур, Ал үй үстү жабылган бойдон калыптыр. Наркы стенасы токтоптур, жарым жартылай. Ушул үйгө да токтолойлучу бир, маалымат берип коелу. Ушул үй турат го. Бул үй дагы баягы жашап атабыз 24өбүз дебедиби? Ошого кирет.
Булар значит жалпысынан 24 үй бөлөбүз айткан экен да. Ооба, жалпысына. Жашабаса деле кошкон. Мен мына эсептеп Мына берем. жер пустой экен. Бул жакта азыр жашап атканын эсептеп берейинби? 1 2 3 о бурчтагы менен 4 мына мен 5 6 7 8 9 да. Мына мен 10. 10 болгондо оякта бирөө бар. 11 12 13 14 15 семья жашайт экен. 15 семья 15 жашайт. семья. 24 жалпы экен да мындай. Мыналарды Сетка менен тосуп койгон мынандай үстүн жаап койгон. Мынау стенасы жарымын келип токтотуп коюптур. Буну мен токтотконмун. Сиз Бунун историясы мындай болот. 66 сотикта бул жерде отдельно деление болгон. Деление болгон учурда менде мыйзамдуу документ болгон. Гозак. Келсем бул курулушту жүргүзүп салган. Бир күндө көтөрүп салган мынанчы. Анан мен кел эскертүү берген. Токтотуңуз, сиз мыйзамсыз курулуш кырып атасыз. Эртеге сиз жанагындай чыгымга чыгып калышыңыз мүмкүн. Мен арыз жаздым. Чыгымга чыгып калбаңыз десем дагы токтотпогон. Анан арызым күчүнө кирип, тергөөчү эже келип, ушул жумушту бир күндө токтотуп салган да. То есть органдан адамдар келген бул жерге. Эскертүү анан токтоткон. Мен өзүм да эскертүү берген бир нече жолу. Бир кирпичиңиз 5-6 сом дедим. Аны да бекер койбойт дедим уста. Ояк буяга бир кирпичиңиз 10 сомго турат деген. Мисалы. Балаңыз Россияда иштейт экен дедим. Башта жерди мыйзамдаштырып, анан кийин стройкаңызды жүргүзүңүз деп мен айтканмын. Анан токтоткон экен да. Анан токтоткон. Ооба. Макул. Мына дагы бир үй. Сегизбай экен. Жөн эле турат да, жерде ээлеп турат. Карабайсызбы? Үстүн эле жабып коюптур. Эле жабып койгон. Бул дагы ошо 24-үйгө кирет. 24 үйдүн ичинде ушул дагы бар. Бул да кирет. Бирок алар айтып атат, 24 түтүн жашайт деп атат сиздин сурооңузга. Жооп берип атышат алар. 24 түтүн азыркы учурда жашайт деп атат да. Бирок фактически 24 адам жашабайт да. Дадажанов да ушул жерде эле жашабайбы? Ушул эле айылда жашабайбы? Дадажанов ушул жакта жашайт. Азыр мен ушул 3 гектардын ичинде жашайбы? Дадажанов 3 гектарда жашабайт, ол отдельно жашайт. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, мына буюрса Куфтанак болуп калды. Шам өтүп Куфтанак болуп Дадажанов атыңыз ким? Гафуржан. Гафуржан, Дадажанов Гафуржан бул жаш эле киши болуш керек деп ойлогонум эле, аксакал киши экен, жакшы бир топко келип калган, дамыла инсан экен. Ошол эле жанакы 24 түтүн ушул биз ушул жерде жашайбыз деген Зулпиев айыл өкмөтүнүн кайсыл Койбас айылы беле? Койбас айылынын маселеси боюнча уже мына ушул аксакалдын үйүнө келдик да. Аксакал, ассаламу алейкум, амансызбы? Алейкум, куш кепсилер. Аллахым шифасын берсин. Амин. Ичине ооруп атыптырсыз, операция болуп келиптирсиз, отура албайм дедиңиз, ошого карабай жөөлөнүп болсо да сүйлөп берем дедиңиз. Жакшы болуп кеттиңиз, Аллах шифасын берсин. Өзүңүздү тааныштырып, ушул ызычы чыгып аткан 3 гектар 10 соток жер боюнча сиз эми союздун малындагы адам экенсиз. Азыр мына убагында ушул жерди сатып алгандан бак дарактарды кылып ушул жерди мындай бир көктөткөн экенсиз да. Мына сүрөттөрдөн бери бар экен. Ушул талашка түшкөн жер боюнча бир маалымат бериңизчи аксакал. Кандай жер болгон, документалдуу мыйзамдуу болгонду, бул жер өзү мамлекеттик болгонбу, мамлекет кимге берген, кимден сиз сатып алгансыз, же кантип алгансыз, документ мыйзамдуу. Ушулча буга чейин соттошуп, соттордун баардыгын утуп келген экенсиз. Буну зам аким да подтверждать этип берди. Деги эле башынан баштап бир элге түшүнүктүү болуш үчүн өзүңүз шашылбай, башынан баштап аягына чейин бүгүнкү күнгө чейинки ушул окуялар чагылдырып сүйлөп берсеңиз сурачы. Rahmet, bizi uyimizga xush kelibsizlar. Men Dadajonov G'afurjon, bir 2 oy murda operatsiya bo'ldim eli. O'tirishga ruxsat yo'q, menga vrach shunday dedi, uzr, endi men jon boshlab tushunib berem. Endi dokument bo'yicha 2000-yili meni akam Remistroy degan organizatsiyada ishlaydi. Men bu nimani havo quruvchi degan stроительный organizatsiyadan sotib olganman. Uni direktori meni akamning uyiga boribdi. Borib shunaqa biz endi ash yerda sotmasak, havo quruvchi bankrot anaqasiga kelib qoldi. Naloydan qarz bo'lgan. Shuni endi men oldim.
Qashqardagilarga aytdim, shuni olg'ila deb aytsam, ular hammasi variant qilib 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil anaqa qilib oqshalari yo'q ekan. Shunga endi sen o'zingga qarashli bir odam bo'lsa, bir sotib bersang deb so'rangan ekan. Ertasi akam keldi. Kelib, "G'ofurjon shunaqa so'z bo'lyapti" dedi. Men bo'lmasa bir ko'raylikmi deb bordik. Borganimizdan keyin Meshkalqozda ishlaydigan shu direktori Asib aka dag'i bir ikkita mashinada shu aksionerniy обществоning a'zolari borishdi. Mana Alkezda uni territoriyasi paxsa devor bilan o'ralgan, bir yerlarini ontarishib olgan, shunday nimalar ekan. Mana shu yer bu bizga tandiq deb qo'llarida 9 gektar 37 sotikka go'sakit bor ekan. Shundan bu yer 3 gektar 10 sotik deb aytishdi. Keyin narx to'g'risida bizni balansimizda mancha bo'ladi, 380 ming bersang senga beramiz dedi. Bo'ptir deb ma'qul bo'lib Gosregistrdan spetsialistlarni chaqirdik. O'lchash bo'yicha territoriyani. Yine Aljer 4 burch emas, o'shandikdan o'zlarini apparatlari bor ekan, o'lchashdi. O'lchab nima qilgandan keyin 3 gektar 10 sotik chiqdi. Unga akt yozishdi. Anan men oqchani naqd pul qilib ularni kassasiga to'kib kiptansalarini olganman. Kiptansasi bor shu kunda meni yanimda. Keyin ana shu nima bilan notariusga keldik. Kupla-продажа dogovor tuzishli nimasida mana shu yerda mana nima bor, kupla-продажа. Bu yerda 6 ta punkt bilan ko'rsatgan. Endi u odamning aytishi bo'yicha shu Barin uchastkasida joylashgan eski Jivprom bo'lgan nima bizni balansimizda hech qanday anaqa bir ares yo'q. Talash tortish yer emas. Bizda o'zimizni nima, shuni sotmasak, nalvoydan qarzimiz ana bo'lyapti, shunga majburmiz deb turib, asha gaplarda aytib, u yerda kecha men sizni nimangizni ko'rdim, telefonda ana qilyapti. Yer maydoni ko'rsatilmagan degan so'zni el yolg'on gapiryapti u yerda. Yaxshisimi, qarisimi, erkagimi bu yerda mana taxt ko'rsatilgan. 31 ming kvadrat metr. Bu 3 gektar 10 sotik degan mana ko'rsatilgan. Bu yerda endi bu nima hech kimni anaqasida ares solingan emas. Birovlar bilan talash tortish yer emas. Bizni balansimizda turgan yer deb menga endi mana shu kupla-продажа negizida mana bu akit shu Gosregistrdagi spetsialistlarning nimasi mana Matraimov, Abdiyev, bu dadajonim men ana shu yerda o'zlarini anaqasi teodolichskiy nima der ekan, syomka deb turib 3 gektar 10 sotik bo'lib chiqdi deb turib shunaqa nimalar bo'lgan. Bu mana 3 gektar 10 sotik deb yozilib turadi. Bo'lib aniqtaldi deyapti bu yerda. Keyin nimalar qo'l qo'ydi. Yani bu yerda qo'l qo'shni Nal gimunal. Matraimov bu Gosregistrda spetsialisti. Bu Abdiyevdagi asha. Dadajonim men. Bu yerda mana 14-27 nimasi bilan 2002-yili 29-avgustda kupla-продажа negiz ana qilganmiz. Notariusga borib. Kupla-продажа negizida notariusga berilgan. Nima bo'lgan? Go'sakit olingan. 3 gektar 10 sotik. Ana endi hammamizga belgili 2010-yili ikki ulut o'rtasida qag'ishuv bo'ldi. 10-yili. 2010. Oski события. 7-chisloda o'shda boshlansa 8-chisloda meni nimamga kirishib keldi, uyimga kirishib keldi. Shu uyga? Mana shu yerga. Moskva bo'lsa ham berishing kerak deb Abduvopov Jenish deb shu mezgilda ayol hukumatda ishlat ekan. U yerda men keyin aytishda, men bizga ana shu yerda olib bersang, seni ayol hukumat qilib saylaymiz degan va'dalari bo'lgan ekan elda. Shunday bo'lishib
Keyin menga bir kunini telefon chalishdi-ki, qo'shnilar. Ellar kelib devorlarni buzib, birdakelarda ana qilishyotadi deb. Borsam, traktorda olib kirishib, xohlaganday qilib u yerda men endi olganimdan sal nima qilib berayin orqaga qaytib. Men ko'rgan yer tashlandiq, hech kim qaramagan bir toshli yer bo'lgan. Anan 3 gektar bardığı. Taştalgan yer, broşan yer bolgan. Shunday bo'lgan. Anan u yerda kalbasniy sex bo'lgan. Bar jo'g'inda haligi mol qo'ylarni suvaylari, shunday axlatlar bo'lgan-da. Men olganimdan u yerni tozalashni boshladim. Bir 30-40 gektar mashina hali suyaylarni ko'pchilikka ziyon qilmasin deb bu Qoraqo'qning yo'liga traktor olib borib, kavlab, asherga to'kib ko'mdirganman. Musurni çoğultup tazalagan ekansiz-da. Keyin tosh terdim u yerdan bir 300-400 mashina tosh terdim. Bola chaqa mana nimadan hali vaqtli ishlaydigan bolalarni olib borib, oylab u yerdan tosh terib 300-400 mashina tosh terib axlat olib chiqqan bo'lsam, ana shuncha turpoq olib kirib to'kdim. Mana shu bu yog'i bir 8-10 kilometr atrofidan nimani texnikalarni uyushtirib, turpoq olib kelib, bog' qilish maqsadida. Oşonda mına şu suretdegi baqtardı tikken turbaysiz oşonda. Shunday. Bu yer mına suretdegidey, mına qancha 2012-yil deydi. Jalan o'rik tikkan bilasiz? Yo'q, al yerda gilas, o'rik, olma, shabdoli, жаңақ 3 gektar baq bolgan, ha? Mehnat bilen şunu baq qilgan ekansiz. Ana alshani nima g'aynoli, shunday ekanman. U yerda shu 10-yili, shu 8-iyulda samazahvat qilishdi. Men borsam 1-200 odam cho'g'iltishyapti. Sot bizga chechim chiqarib berdi dedi boyagi Abduvaqov Jenish. Men aytdim, sen yolg'on so'ylama desam, yo'q, sot chechim chiqarib berdi dedim. Al Abdubaqapov Jenish deyapsizmi? Abduvaqov Jenish. Abduvaqapov Jenish kim al? Shu mezgilda ayl hukumat ishlagan. Ayl hukumat o'tirgan. Zupiyev ayl hukumatining ayl hukumati bo'lgan. Anan keyin biz sotga keldik. Sotga kirdik. Endi men Osaqol meni qo'limda go'sak turib, qanday bularga siz chechim chiqarib berasiz desam, kim aytdi dedi. Men aytdim, mana Abduvaqov Jenish desam, sen yolg'on so'ylama. Bu menchiga egasi. Sen bu ishlaringni to'xtat, ertaga javob berishasan. Men hech qanday chechim bergan emasman deb shunday deyishdi. Anan ular traktorda endi ana shu ko'chatlar to'g'ri kelib qolsa, yiqitib, kesib, shunday qilibdi. Bizga nima arxitektor bo'l berdi dedi. Men endi shu yerda Isropil aka degan odam ekan, shu mezgilda arxitektor. Borib siz qanday bir odam menchigini bo'lib berasiz desam, siz u menchigizmi? U ellar kelib sot chechim chiqarib berdi desa men ishonibman dedi. Go'saktiz bormi dedi. Bor dedim. Olib keling dedi. Go'saktimni olib borganimdan keyin u alohida ayl hukumatiga pismenniy xat yozdi. Sizlarning ishlaringiz to'g'ri emas, bu menchiga egasi. Birodar nimasini anday qilib nima qilish bir kun nima cheginda javob berasizlar deb xat yozib berdi. Meni qo'limda turadi bu. Mana shu xat. Arxitektor. Aliboyev Isropil akaning xati mana. Shu ayl hukumatga nima qilib Arxitektor mal qat jo'zunda jo'natib ata. xat yuzunda. Alibayev bo'lgan, ha? Alibayev jo'natib ata. Isropil. İsrafil. Alibayev qat jo'zunda ayl hukumatga jo'natib ata. Eskertib berib ata. Sizlar to'g'ri emas. Birodar menchigida turat ekan. Sizlar sud chechim chiqardi deb yolg'on so'ylabsizlar deb buni jo'natgan ayl hukumat. Al yerda o'qib qo'yinchi shuncha. Arxitektor Alibayev, Alibayev ayl hukumatga jo'natib ata. Sottun hech qanday qattalgan to'xtami yo'q dedi. Sottun hech qanday qattalgan to'xtami yo'q dedi. Oşonduktan turak joy uchun Dadajanovga
Dadajanovga тиешелүү жер 3 гектар 10 соток жерди участогу сиздерге өткөн эмес дейт. Тез арада Дадажановго тиешелүү жерге тамарка берүү токтотулсун деп жөнөткөн экен да. Ошондой. Архитектор айыл өкмөткө жөнөткөн экен. Мына жөнөтөйүн эле, мына сүрөткө тап деле кийин кошуп койсоң болот экен ушунучу. Письменный виде отказ берген экен. Анан Keyin unday nima bo'lishlariga qaramasdan samazahvat qilishib, o'zi bilimchalik qilib, shunday qilishgan. Shu mezgilda anan mana OBS advokat berdi. O'sha nimada Ayda Salanova degan generalniy prokuror bo'lgan. Shuni siz priyomga olib kiramiz dedi. O'shga kelgandan keyin men bordim. Dokumentlarimni olib borganimdan keyin biz nima qilib turib dokumentlarni bir ko'rib turib haqiqatda to'g'ri emas qilibdi. Men bu dokumentlarni ko'rdim deb al 3 ta statya bilan u samazahvatchilarga ish qo'zg'agan. Keyin u nima keldi, prokuraturaga keldi. Shu mezgilda ishlab turgan Amatov Uson degan prokurorni yordamchisi meni qo'rg'ashni o'rniga chidasangiz shu bo'lmasa O'zbekistonga ko'chib ket, shunday so'zlarni qilib meni juda ana qildi. Keyin sud proseslarida qatnashib yurgan Fazilov degan nima ham seni qamayim, ko'rsatayim deb o'ta meni hali behurmat qilib o'zi endi yosh bola ekan, shunday ishlar o'tdi meni boshimda. Shunaqa qilib endi siz kecha borib nima qilgan yer samazahvat qilingan yer, ularning qo'lida bir varaq qog'ozi yo'q, ayol hukumatning to'xtami yo'q. Menda bar yo'g'i nima bo'lib, nimadan o'tgan Gosregistrdan qatalgan mana go'saktim bor 3 gektar nimaga. U bo'lib amaliy временный nima emas, u polniy nimadan o'tgan menga. Bu asha nimada mana dokumentda asha Gosregistr ham mana ko'rsatgan mana. To'liq polniy deb asha 6-avgust 2002-yilda meni nimamni ana qilib meni nomimga dokument qilishgan Gosregistrda. 06 09 02 ekan. To'liq polniy bu haligi vaqtinchalik anday nima emas, polniy menga o'tgan bu yer. Meni nimamga o'tgan. Dadajanov deb. G'afurjon. Keyin asha Salyanovani nimasi bo'yicha bularga 3 ta statyadan qilmish ishi qo'zg'algan. Bu noqat uvodisiga ana bo'lgan. Meni tergovchilar chaqiradi. Chaqiratdan men dokumentlarimni olib boraman. Menga haligi ters muomala qilishib, shunday qilishib yurdi. Keyin bilsam shu mezgilda Satarov degan tergovchi Qashqaldan ham bo'ladi ekan. Endi haligi qo'l qo'shnisi bo'lsa kerak, tug'an o'g'li bo'lsa kerak, shular tarafini olib to'g'ri emas tergov yurgizgan. Shu mezgilda keyin mendagi bir yo'li prezidentlar almasa unga yozam, prokuraturaga yozam, shunday qilib yurdim. Ular endi delani bekitib shu noto'g'ri tergov yurgizgani sababidan shu mezgildagi Mamit bo'lsa kerak, bu uvodini nachalnigi anan shu Sattarov degan tergovchiga strogi belgi bergan. Hozir bularning ustidan ish qo'zg'algan katta delolar bor. Biroq bu yerdagi tergovchilar xolislik qilmaydi. Meni ulutimga qarab muomala qilib qo'yapti-da ular. Shundaqa bir noto'g'ri bir nimalar bo'lyapti. Men endi shuncha mehnat qilib nima qilganim uchun u yerga borgim ham kelmaydi. Oyog'im tortmaydi. Sababi borsam qilgan mehnatlarim anaqa bo'ladi. Shu atrofdagi qo'li qo'shnilar buni men pulimni qancha rasvod qilganimni bilmasligi mumkin. Lekin u yerda bo'lgan minnatlarga tirik guvohlarda shu. Kecha endi siz syomkangizda shu ayol hukumatining yuristi deyapsiz, u bola ham anaqa, shu ham qo'shni. U biladi, hamma yo'qni biladi. Samazahvatligini ham biladi. Faqat endi bu yerda
Haliginaqa meni minus nimam o'zbekligim bo'lib qolyapti xolos. Endi yozmagan yerimiz qolmadi. Prokuror ham meni dokumentimni yo'q qilish bo'yicha Verxovniy sudgacha bordi. Verxovniy sud chechim chiqarib berdi. U yer o'zi aslida ayol hukumatning balansida turibdi. U yerda UPP deydi ekan. UPP degani uchastka постороннего пользования degan ekan. Boshqa birovlar foydalanuvchi yerlar turuna kerak ekan. Yaxshi territoriyada bo'lgani uchun men olganimdan shu kungacha nalogini to'lab kelaman. Bu samazahvatchilar ash yerdagi nimalarni yeb boshqa qilib anaqa qilyapti. Shu kuzgacha налогni siz to'lab kelasiz. Nalogini men to'lab kelaman. Cheklari bormi? Evet, cheklari bor. Nimani bildagi to'kdim. Shu 3 gektar 10 sotikka nalogini to'kdim 2026-yilda. Ular 1 so'm to'kmagan. O'tgan yili biz endi bu bolalar bilan, otasilar bilan ham tanishmizda. Men bularga o'tkazishlik uchun bir nima qilsam, naloydan qarzi yo'q degan spravka olish kerak ekan. Men undan keyin bordim mayli hukumatga. Men aytdim, nalogni hisoblab beringlar, men to'kib qo'yay desam, ash yerda siz kecha ash nima borganingizda ham yashi o'tganroq bir oqsoqol o'tiribdi. Oq yuzli. Ash odam sen deydi, jo'nla deydi, go'saktingni ber deydi bizga deydi. Biz ularga go'sakt qilib beraylik, senga nalogga bir qog'oz qilib beraylik, oqchasini to'lasang deb telba teskari gaplarni gapiryapti. Men nima sababdan shuncha pul ishlatsam, mehnat qilsam, jo'ndan jo'n ularga berib qo'ysam, u betini yuvmagan, benamoz, qiyomatga ishonmagan ashunaqa odamlar deb bilaman ular. Sababi birodar yerini tortib olish uchun iymon anaqa endi alsiz ashunda. Iymonni alsiz emi Aqsaqal чындыгында мээнет кылган экенсиз да. Мына азыр мына сүрөттөрдү көрүп анан бул жактагы сүрөттөр бүгүнкү күндөгү ушул мына сиз бак кылгандан кийинки получается ушул эл баягы жокчулуктанбы же кыйынчылыктанбы же буларды дагы кимдир бирөө алдап койгонбу силерге? Алардан сиз айтып атпайсызбы? Видеодо көрдүм, алар айтып атат. Сиз көрдүңүз да видеодо. Алар айтып атат бизге мамлекет айыл өкмөт берген деп атат да. Балким бул жарандарлар дагы алданып калгандыр. Эми бүгүнкү күнү факт том, что сиз мыйзамдуу, сиз получается ээсисиз, налогторду сиз төлөп келатат экенсиз. Сиз мээнет кылып бак кылган жер, сатып алып бак кылган жер азыр мына ушул сүрөттөгүдөй болуп, азыр брошенный үйлөр, сетка менен тосуп алган, таш төбөп койгон, үй бүтүп токтоп турат, жарым жартылай үстү жабылган, ушундай акыбалда экен да. Бүгүнкү күнү азыр эми бул мынал кандай болуп калат? Сиз бул эми тааныш, атасы менен таанышмын деп атасыз. Силер азыр партнер болуп атасыңарбы? Кандай? Азыр келечекте эми азыр сот иши жүрүп атат экен. Аскар мырза менен сүйлөсөм, бунун максаты Айдарбек кечиресиз. Айдарбек иним айтып атат, бул жерге буюрса келечекте мини городок түшөт экен да. Көп кабаттуу үйлөрдү салып, жана бул 3 гектар жерде ошол 24 брошен үйлөр менен эле ал жерде жашаганы кандай? 15 үй жашаса, 15 гана түтүн жашап атат. 15 түтүн жашаган жакшы 3 гектар жерге, же болбосо 3 гектар жерге 744 түтүн алып келип туруп, ошол жерге бир шаар кылганы жакшыбы деген. Негизи туура акылга салганда жакшы нерсе, көпчүлүккө пайдалуу болот экен. Анан Аскарбек түшүндүргөнчө азырчы мен Аксакалга суроо бергим келген. Аксакал, Айдарбек жана айтты да, Айдарбекте 3 гектар 10 сотиктин жарымына кызыл китеп бар экен. Калганы бүгүнкү күндө сиздин дагы атыңызда кызыл китеп бар да. Кызыл китеп бар, көрсөтүңүзчү өзүңүздүн жарымын. Жарым жартылай сиздин атыңызда экен. Ошондо бүгүнкү күнү бул 3 гектар 10 сотик 4 адамга бөлүнүп, 4 адамдын колунда китеп барбы? Бар. Бардыгыңарда китеп бар. Айтор 3 гектар 10 сотикке чейин кызыл китеп бар. Бар. Азыр менде калган 1 гектар 60 sotikka go'sakt bor.
токтом кылынган деп. Аянттын ичинде дейт. Мына ал ошондо канча болуп калат? 1 гектар 6 муз сотик болуп калат экен да, жалпы. 1 гектар 6 муз сотик. Эмеңиз кана, аты жөнүңүз кайда турат? Dadajonov G'afurjon. Dadajonov G'afurjon deyт. 2025-жылы 22 iyulda. Bu 20 tak. Mana ki. 2025. Так, 21 iyul 2025 жылы экен. Кызыл китеп сизге, менчик китебиңиз бул 1 гектар 6 муз сотикке болот. Сиздин атыңызда кызыл китеп бар экен. Урматтуу мекендештер, эми биз болгонун чагылдырып беребиз. Мусулманбыз алхамдулилlah. Анан биз 2015-тен биз бир аракет кылып кийин четке чыктык. Келип мыйзам иштебей, ошо 2025-жылы мына ушул бийлик келгенде мыйзам иштеп, жана туруп калган нерсе Үмүт пайда болуп, пайда болуп, Дагестанда жүрүп өзүм таштап келип бүт жумушумду. Анан ушул жака киришип, азыркы күндө ошо 25-жылы 22 июлда биз мыйзамды ошо 1,5 гектар документ этип алдык. Проектиңизди мага жибердиңиз да, электронный вариантте. Көрдүм да аябай сону. Бирок действительно мындай жан дүйнөнү кубанта тургандай бир кандай эле бизде Нокат шаарында ушундай кичине мини кичинекей шаарча пайда болсо. Азыр мынау сиз бир сыйра мынау проектиңизди мына азыр дубалга чаптадыңыз да, көрсөтүп берейин элге деп. Бир түшүндүрүп көрсөтүп бериңизчи, мына чагылдырчы эме. Бул жака жаман сонун мындай кандай эле ушул шаар бизге Нокат шаарында түшсө. Мына бул жерде мына жалпы 744 квартира. Канча квартира чөт, канча дом чөт. Мына мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бул жанагындай. Стандарт төрпүштектүү бул домдор. А мына квадратный, мына 1, 2, 3 өтүшөт. Мына квадратный. Мына проект. Мына ошол 3 гектар жерде отабыз го. Ошонун жалпы мунун ичи. Мындайынан эсептегенде, мына ушул 2 гектар 70 сотикке проекти түшкөн. Мына жерде канализация маселеси да каралган. Өзүнүн канализациясы өзүнүн канализациясы каралган. Бирок мамлекет мындай чоң проектиге өзүнө канализацияга уруксат бербейт. Себеби чоң проекти да бул. Бул жерде мына 744 түтүн жашайт. Элестетсеңиз, 3төн 4төн 5тен баласы болгондо бул жерде общий 5000 адам жашайт. Примерно 4000, 5000ге жакын балдар менен. Мындайча айтканда бир микрорайон да бул. Микрорайон, туура эле. Ооба, бул Целый бир чоң айылды өзүнө камтыган кичинекей мини городокчу деген. жана көрсөтүп бергендей эле суулары, бүт бардыгы өзүндө бар. Плюс мында жерге садик да каралган. Бала бакча, паб, мечит, парковка кандай болот? Подъемный болобу? Подъемный болот, плюс мына аркаларында дагы парковкалар бар мынеке. Бул жер детский площадкалар бүт. Азыр мына жерде 744 квартира болсо, ар бир үйдө 2 машина болгону дагы эң аз. 1,5 машинага автопарковка каралганбы? Эми примерно 1000 машинага каралган. Эми 2ден машина болбойт да. Примерно 1ден болгондо дагы 1000 машинага автопарковка каралган. Домдун артында дагы, бул домдун алды болуп калат экен, бүт баягы детский площадкалар каралыптыр, домдун бунун ичине дагы каралыптыр. Биринчи этажда кандай болот? Бүт коммерческий болобу? Коммерческий болот булар бүт. Коммерческий болот. Ана мына жерде супермаркеттер, аптека ошо окшогон, мына жерде садик. Бул бала бакча. Өзүнүн, мына домдун ушул кичинекей келечекте буйруса кана эми ишке ашса, азыр эми соттошуп атырса, соттагы бүтүп, ушул азыр мына 24 түтүн менен сүйлөшүп, келишип, эми максатыңыз негизи жакшы экен. Ушул азыр мен түшүнүм боюнча мына ушул домдордун бирөөсүнө баардык ушул 24 түтүндү менен келишип калсаң ушуларды киргизет экенсиз да, туурабы? Эми азыр ушул канча бир 3 эле гектарге бир айылдын элин алып келип ушул жерге камтыйт экенсиз да. Эми ушул жерде кичине мини городокто өзүнүн бала бакчасы болсо, өзүнүн супермаркети болсо, өзүнүн
балдар площадкасы болсо, автопарковкасы караса, эми бул өнүп атпайбыз, урматтуу мекендештер. Өнүп өсүп атабыз. Бул как раз мына караңыз, мына жерден чагылдырган, мынанын алды мына жерде көрүнүп атпайбы? А мына как раз бул жагынан алды көрүнүп тур да мына. Караңыз, детский площадка, футболный турниктер, баскетбол ойной турган. Өтө сонун. Мына жагынан да сонун көрүнүп экен. Кана эле эми ушул ишке ашып калса негизи. Мындайда мен кече интервьюңуздарды полный көрүп чыктым, элдин кайрылуусун. Анан эми бул жерде азыр мыйзамдуу хазайыны бизбиз да. 1,5 гектарга мен болсом, 1,5 гектарга Дамула. Биз Дамула айткан ошол эгерде жакшы проектти баштап атпсаң, эгер ушуну ишке алса мен деле жеримди өткөрүп берем, келишим түрдө деп атат. Азыр дагы айтып атат, көрдүңүздөр, келишим түрдө өткөрүп бердим. Өткөрүп берем деп атат, келишим түрдө. Анан эми караң, мындай домчусу, бул биз өтө бир нокотто бир тарых жаралат деген ойда. Себеби мынаны караңыз, азыр кече Чындыгында тарых. Мына мисалы, мына 3 гектар жерде, бул жерде бирөө жашаса, бул жерде бирөө жашайт. Жалпы бир ашып барса бир 15ге жакын адам жашайт азыр түтүн. Ушул учурда. 3 гектар жерде деңиз. Бирок мынеке, мынаны көргөндө мыналарда бүткүл жашабайт да. 16сы болсо мына 17си жашабайт. Мына 18-си жашабайт. Мына 19-сы жашабайт. Мына 20-чысы жашабайт. Мисалы да, алар айтып атат, жалпы 24 түтүн жашайт деп сизге кече айтышты. Туурабы? А эми буну айтайын дегеним, туура чымчыктын уясын бузсаң да чыркырап келип чокуйт да. Эми тем более 15 жылдан бери жашап отурукташып калды. Алды кыз бердик, ул бердик дейт. Эми пенде болгондон ката кетирүүчүлөрдөн экенбиз. Эми ошол катаны биз кетирбейли деп келишүү жолуна да барып атабыз да. Кудай насип кылып, мындай домдор салынып калса, биз аларды кырып койбойбуз да. Тем более да, мына караңыз, менде полный китептер бар да. Керектүү документтердин бардыгы бар. Кече алар айтып атат, соттон биз утканбыз дейт. А бизде Верховный сотко барып, Верховный соттон бери биз утуп келгенбиз. Полный документтер бар. Мына мисалы зам аким деле айтып берди да. Дадажанов бардык соттон уткан деп. Себеби мыйзамдуу да биздики. Алар мыйзамсыз отурат. Эми негизи өтө жакшы. Мен ойлойм, азыр буну YouTube'га чыгарабыз, элчилик да. Канча 325 миң халкы бар Ноқат району. Мен ойлойм, адилеттүүлүк менен эми аз бир нерседе өтө кыйын болуп калган экени, аксакалдын мээнетин көрүп туруп анан ошончо бак жок почуп кетип бүгүнкү күнү мына 24 үй бүлөнүн кече үн катып чыкканы уже не дешти деле билбей калдым да. Азыр негизи селым мына ишке ашып кете турган болсо Ноқат шаарга айланат экен да. Өтө кубанта турган нерсе. И причем ал мына жерде үй шарты жакшы эмес, эптеп эле жашап аткан адамдар дагы евро үйгө ээ болуп калат экен да. Бунун өзү мени кубандырып атат. Анан аксакал, эгерде эми сиздер эми бунун атасы менен жакшы мамиледе илгертен тааныш экенсиздер, мына 1,5 гектариңизди буга сатыптырсыз, купли-продажанын негизинде мыйзамдуу ээси бул экен азыр. Апасына кимге дагы? Атасына. Агаңызга каттатып, мыйзамдуу ээлери бул экен. Бунун проектиси бар экен, бунун максаты жакшы экен. Эми бул жерде маселе сиздин атыңызда да 1,5 гектар жер турат да. 1 гектар 60. 1 гектар 60. Сиз анын мыйзамдуу ээси экенсиз. Эгер бул проект ишке ашып кала турган болсо, бул жай кандай болот? Сиз дагы келишимдин негизинде сатасызбы же силер кандай же жана эмне деп коет эле өнөктөш эмне деп коет эле партнерсуздарбы? Кандай болот сиздин жериңиз? Xudo xolasa bu inim aşı aytgan nimalarni chizdirib nima qilgan ishni boshlab qolsa, shu ishlar nima bo'lib qolsa, men qolgan 1 gektar 60 ham berib, bu yer bilan hali partnyor qatori ishlashga roziman. Eng sonun. Anam жана эме боюнча бул эми элчилик да. Эл айтып атпайбы бизге айыл өкмөт берген депчи. Айыл өкмөт берген, айыл өкмөткө барсак биз берген эмеспиз деп атат. Анан анын арасында дагы ушул архитектура келип берген, негизи өзү архитектура келип бербейт ал жерде. Токтом жок болсо, сиз мына колуңузда документ бар экен да. Токтом турат 3 гектар 10 сотик жериңизге. Анан архитектурадан письменный ответ келип атат эмеге, айыл өкмөткө. Ушул жөнүндө мындай бул түшүнүмө берип туруп, бир сире окуп берип койсоңуз. Бул жерде токтоло кетейин, мен 1-2 күн катайын.
Мына мисалы кече передачаңызды көрдүм да ичинен мен дагычы. Ошол жерде баягы элдер айтат да, бизге жерди айыл өкмөт 6 сотиктен бөлүп берген деп атат. А сиз ошондо эле барып айыл өкмөткө барып юристтен интервью алыпсыз. А юрист айтат, биз бөлүп берген эмеспиз участок кылып. Архитектура бөлүп берген деди. Туурабы? А эми кимисине ишеништи билбейбиз да биз. Эл айтат, айыл өкмөттү төңгөйт. Айыл өкмөт архитектураны. Архитектура письменный кат жөнөткөн. Айыл өкмөткө. Архитектура айыл өкмөткө письменный кат жөнөткөн мекен. Borsam ular жалган сүйлөптү деп. Ana shu nimeni o'zinde Zulpip atındagi ayıl okürüğünün başçısı Mamasalı Narbayev'ke pismin nimene xat jo'natyapti. Bu yerde men o'qib berishim mumkin. To'xtamat Zulpip atındagi ayıl okürüğünün başçısı Mamasalı Narbayev'ke no'xat arxitektura jana shahar quruu boshqarmaligi sizlar tarafidan jo'natilgan nomer 91 21 iyul 2010-yil yo'llanma Barın ayılındagi G'ofurjon Dadajonovga tegishli yer uchastkasi sizlarga o'tgan emas. Sebebi Nokat Gos registrida bu yer Dadajonovning huquqi qatalgan 3 gektar 10 sotikka yer 29 avgust 2002-yil 14.93 satib olu kelishimin negizinde Dadajonovning 13-28-54 yer uchastog'iga bo'lgan jeki menchik huquqi jo'nida mamlakatlik aktisi bor. Sotdan hech qanday qatalgan to'xtami yo'q. O'shondukdan turoq joy uchun Dadajonovga tegishli yer 3 gektar 10 sotikka yer uchastog'i sizlarga o'tgan emas. Tez arada Dadajonovga tegishli yerga tamarqa beruv to'xtatilsin. Eğer mizan buzulsa sizler tarafidan javob beruvga to'g'ri keladi. No'xat arxitektura jana shahar quruu boshqarmaligining boshchisi Isrofil Alibayev. Bu ash mezgildagi nima? Азыр мал токтомдудагы получается мына кызыл китепте токтом кылат дейт. Атуул Дадажанов Гапыржандын куруучу акционердик коом не дейт? Коомунан сатып алган Т. Зулпиев атындагы айыл өкмөтүнүн аймагындагы жайгашкан склад дейт. Имаратына тиешелүү 3 гектар 10 сотик жер аянты ушул атуулга өздүк менчигине бекитилип берилсин дейт. 3 гектар 10 деп конкретно жазып коюптур да. Мында чалдырып койсоң. Көрүнөт ама 3 гектар 10 сотик токтомдо. Анан эмчинде эле токтом бир эле адамга чыгат да. Bir жерге. Ular bardı жалган söylep ötadi. Anam kecha ana shu yerda nonkör Abdulazizov Ikram degan bola prokurordan andaqa bor mandaqa deb sizga endi bir qog'ozlarni ko'rsatyapti. Uni onasini Alloh rahmat qilsin o'tib ketgan, otasini ham bir rahmatiga olsin. U o'zi haligi bir invalid odam edi. Otalari halol, birodar haqidan qo'rqqan inson edi. Buni opasi meni uyimga kelgan. Uyda 3-4 kelin bor. Endi sharoit yo'q. Sizda endi sharoit bor ekan, kelib o'g'lim, kelinim mana shu yerda o'tirib tursin deb menga so'rangani uchun men u bolani ana shu yerga olib borib o'tkazganman. Аксакал бир чети сизди түшүнүп турам. Анан Конституциядагы бул жерде баягы Волжский события ошол учурда болуп калыптыр да бул самозахваттын бардыгы. Анан чындыгында мээнетиңиз текке кетиптир, мээнетиңиз бааланбай, эмесин көрөр мезгил келгенде такаланып кетиптир да бул бакчы. Азыр сиздин тааныгычыңызды деле түшүнөм мен. Анткени мээнет кылып туруп сүйүү бүлөңүз менен сатып алыптырсыз да пешентеме таккан акчаңызга. Анан ушул кезге чейин ошол жер бир мындай көпчүлүккө пайдасы тийбей жатканы сизди өкүндүрөт. Жашообуз 5 күндүк экен. Кечиримдүү болуп жашаганыңыз жакшы. Эми Аллах бардыгыбызды кечирсин, бардыгыбыз күнөөкөрбүз. Адам акысы жаман да. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Төөлүк жашай тургандай жашап атабыз. Акыркы мезгилдечи нафстин кулу болуп калдык. Мен ойлойм, мезгил келип, убакыт келип, сот дагы бүтүп, анан мен ойлойм бир сот чечими чыккандан кийин бул
24 tütün menen da kayda süйлöşüp bir kelişimge gelip buyursa жалпы ноқат элине ушундай bir шаарча түшөтпө деген үмүттөмүн да. Эч кимди капа кылбай, бири-бириңерди капа кылбай bir ушул проекттин ишке ашышына булар дагы, силер дагы bir келишимге келип туруп, анткени азыр эми мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз да. Соттошуп, убакыт өтүп келип туруп, bir мезгили келгенде эми алардын колунда эч биринде документ жок экен. Силердин колуңарда бүт документтер бар экен. Аларды bir gün болбосо bir gün кууп чыгат экенсиңер да. Бул менин көз карашым да. Анан эл дагы эмне дейт, бул эми ачуу чындык. Мен эл талабын талашып, эл тарап болгум келип атат. Бирок башталышы мындай жакшы башталбай калган экен да. Эл тарап болоюн десең, колунда бир документ жок болсо, мына аксакал жашыңыз бир топко келип калыптыр, илимдүү адам экенсиз. Сиздин баягы таармынчыңыз дагы мына көдөнү калып келип мына жерде турат экен да. Эгерде мен ойлойм, буюрса алсаңыз аман болсун, жакшы болуп кетсеңиз, мына ушул проект ишке ашып кетсе, ошол 24 үй дагы, 24 үй бүлө дагы, Айдар, сиз дагы ошол жерде жашап, бири-бириңерди кечирип каласыңар деген үмүттөмүн да. Элге салабыз, талкууга салабыз, убакыт көрсөтөт. Мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин мыйзам баш ийишибиз керек. Ушул эми билбейм кандай болот, соттун чечими бүткөндөн кийин урматтуу мекендештер жыйынтыктайлы. Соттун чечими кимдин тарабына чыкпасын, мен ойлойм сөзсүз эки тарап bir жакшы олтуруп, келишимге келип, Айдар туура айтты. 3 гектар жерде 24 эле адам жашаган жакшыбы, же 744 үй бүлө жашаган жакшыбы? Bir айылды өзүнө кымтаган заманбап шаардын түшүшү жакшыбы, же ушул бойдо мындай көрүнүштө өмүр бою же документ кыла албай, ушинтип ызылда эч кимдин үнү эшигинге жетпей таарыныч менен өтүп кеткен жакшыбы деген суроо да. Жашоо 5 күн. Жашоо 3 күндүк негизи. Кече, бүгүн, эртең. Эртеңки күнгө эч ким кепилдик бере албайт. Пайгамбарыбыз айткан, оң жагыма салам бер, сол жакка салам бергенге чейин мен гарантия бере албайм депчи. Ошондуктан мен айтарым, bir келишимге келишиңиздер керек экен, урматтуу мекендештер. Биз болгону чагылдырып беребиз. Биз профессионалдуу журналист дагы эмеспиз. Биз жөнөкөй эле жаранбыз, активист. Менин максатым ушул мамлекет өнүп өссө, анын катарында ушул Ноқат району дагы өнүп өсүп, цивилизация келип бир келечек балдарыбыз үчүн келечекти курсак бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болуп атканда. Кээ бир чечилбей аткан нерселерди мындай бир чагылдырып көрсөтүп, өнүп өссөк деген эле максатта чагылдырабыз. Мен профессионалдуу журналист эмесмин, дагы бир жолу айтайын. Биз болгону bir пайдабыз тийип калса экен кимдир бирөөгө деп эле, мен активист катары, мына талантинин блогер катары биз ушул YouTube Акбулак YouTube каналының аркылуу чагылдырып атабыз Ноқаттын маселени. Ушинтип буга чейинки ошол мэрия менен базардын Ноқаттыгын автобекетти чагылдырып отуруп эле акырындык менен ушул эмеге учурап калдык да. Аксакал bir дуа кылыңыз эми, bir жакшылыкка чечилсин. Sözünüzü bir davamı sıfatida bir bo'lgan ishni aytib qo'ying. Meni otam menga islomiy tarbiya bergan. Birovga yomonlik qilma, yolg'on so'zlama. Men o'tib ketdi, Alloh rahmatiga olsin. O'shunday birovga yomonligim yo'q. O'tganda hozirgi mezgilda shu ayol hukumat bo'lib ishlab turgan Daniyar Tajibayev degan. Menga telefon chaldi. Sizni hokim so'rayotadi. Shunga bir qo'sha men bilan kirib qo'ysangiz, sangiz deb. Ma'qul deb kirdik. Kirsak, hokim aytayotadi. Biz dokumentlarni bilan o'rgandik. Sizni menchigingiz ekan. Shuni deydi, nima qilamiz degan so'zni qildi menga hokim. Men aytdim, siz mana shu rayonda boshchisiz, kattasisiz. Siz nima deb so'z qilsangiz, men ma'qul bo'lim dedim. Desam, kishi aytdi, shu hokim. Eldar sizga shu egallab olgan yerlarda ақшасini bersa berasizmi dedi. Bo'lsak qilib berasizmi dedi. Men aytdim, beraman. Biroq misol haligi semichkani ақшasiga emas, realni qarab, ana shu yerda 6 sotik yer qanchaga bog'lasa bo'ladi, qanchaga olsa bo'ladi, qanchaga sotsa bo'ladi. Mana endi mana oldingizda turibdi ayol hukumat. Shular mana xolis ana qilib yerni baholab menga ақшasini bersa, men nimani qilib beraman, go'sakni beraman dedim. Desam, shu nima aytayotadi? Ayol hukumat. Eldar bermaydi, ақша bermaydi. Men deydi necha jo'li chaqirib,
musulmonmiz, birovni jerini samazafat qilib yashab o'tasan agar shunga endi bir kelishib nima rozi qilib nima qilvaysizlarmi desam, ular sen nimaga o'zbekka bo'lishyapsan, anaqa manaqa deb meni hech kim nima qilmayapti deb shunday anaqalar bo'ldi. Boyagi so'z men doim hali yaxshilikqa qadam qo'yadigan nimaman. Men ularga bir misol xolis kelishib ana shu yerda biz egallab olgan yerni boqsimancha, "Boqchangizni oling, go'sakit bering" desa men beraman. Ularda anday bir yaxshilikqa qadam bosish yo'q. Samazahvat qildi, biz bekarga ana qilib oldik. Buni qo'ldan ishtiga kelib biz egalladik. U ololmaydi degan nimada jur'at hozirgacha. To'g'ri emas nimada jur'atda. U endi betini juvag'an, benamoz, ashunaqa bir qiyomatga ishonmagan odamlar deb o'ylayman-da. Birontasi kelib meni eshigimga kelib yo ko'chada ko'rsa, biz endi bilmay shunday samazahvat qilyapmiz. Qanday nima kelsak bo'ladimi degan nima yo'q. Boyagi non ko'rdi yana bir eslasam nima qilib berman, u ham ashunday. Endi bitta nima mana prezidentimiz Sadir Japarov, keyin Tashrif shularga bir iltimos, murojaat qilib aytamanki, sizlar meni tarafimni olmasdan mamlakatni boshchisi sifatida bir xolis shu ishni ko'rib berib oyog'iga chiqarib berishlaringizni so'radim. Mizam chegindi. Meni tarafimni olmanglar. Dokumentlarni ko'rib, menda ayb bo'lsa jazolaylar. Yo'q, dokument nima qilayotgan bo'lsa, shu aybdorlarni jazolab, meni yerimni bo'shatib berishlarini so'ranaman shu. Ақсақал, мына президентimiz ипотекалық вариант менен Қырғызстан бойынша ақырындық менен областарда, райондорда, шаһарларда үйлерді құрып келатат да. Ноқатыр ойынына уақыт жетіп келді, бирок эртең кечип келет. Мен ойлойм, буюрса сиздерге сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан, бийлик тарабынан буга укуктук баа берилип, ар бир адамдын укугун мыйзам талаасында коргоп, соттун чечими чыккандан кийин сиздерге көңүл бурулат деген үмүттөмүн. Анткени бул президентибиздин саясаты дагы ошол да, ошого дал келип атат. Президентибиз мына ушундай үйлөрдү ипотечный вариантта Кыргызстан боюнча салып, бюджетте иштеген, айлык маянасы аз, мындай бир бизнесмендерди эмес, карапайым элге 25 жылга акырындык менен төлөп кутулуп үйлүү болосун деп ушундай үйлөрдү салып берип атат. Бизден окатта мына ушундай аксакал менен мынал ишкер Айдар үйүнүзгө окшогон адамдар өзүнүн жерине, жер бул маселе докатта, өзүнүн жерине ушундай кылып туруп көпчүлүктүн пайдасына, даже булар айтып атат, мамлекет менен биргеликте дагы ипотечный вариантта үйлөрдү салганга мамлекет менен да келишип, кайсыл бир үйлөрдү мамлекет өзү ипотечный вариантта салып элге сатса дагы болот атат. Алар мамлекет менен да келишкенге даярбыз деп атат да. Мен ойлойм, мына Камчы Дышаевич айтты, ишкерлерди колдошубуз керек деп. Бул ишкерлерди колдой турган, анткени бул жомок эмес, бул реалдуу нерсе, реалдуу картинка. Кана ушул нерсе, бул бирок эртеби кечпи нокатка бул домдор келет, түшөт. Бирок ушул нерсе башталыш болуп кала турган болсо, аксакалдын дагы мына жашы бир топко келип калыптыр. Аксакалдын дагы ба өмүр аягында бир ыраазы болуп бул жалган жашоодончу. Шунун балдары да ошол жерден оозурун көрсө, кем ба жүрөктө сакталган тартынычтар жок болуп, бир үйрүңөрдү кечирип, бир эки тарап бир жерге ба ийип отуруп түз келишип, бир чечим кабыл алып, көпчүлүктүн пайдасына 1000 түтүндү каптай турган. Эми аз бул жерде канча этаждуу? 9 этаж. 9 этаждуу. Жер титирөө жанакы биздин эмеге докатта кандай экен? Көбүнчө 15 этаж кылса болобу? 7 этаж, 9 этаждарга өзү уруксат берет экен, архитекторалар менен полный маалымат алдым ош менен. Анан ошол негизден проекти чыйды да. 9дан башка бийик көтөрө албайсыздарбы? Азыр биздин жер Зулпиев айыл өкмөтүнө карагандыгына байланыштуу бул айыл жерге болуп калат. Эгер Кудай насып кылып биздин жерлер Нокат шаарына кире турган болсо, президентибиз өзү айтты, бул жака эмес,
высота кеткиле Ә. домдорду салып. Көтөрүп Себеби 15-20 этажга участок чейин. жок азыр. Ә. Ошол себептен бул Нокатта эле маселе эмес да, бул участок. Бул Кыргызстан боюнча маселе. Демек бул жерде 9 этаждуу болгондо байланыштуу 744 квартира болсо. Эгерде эгерде президентибиз айткандай город болуп городдорго мисалы 12 этаждан ылдый салынбайт, только бийик салынат. Ошого Кудай насып биздин жерлер городко ээлешип калса, биз 12 этаждан жогору дагы башкадан рабочий проект миңден миңден ашып ашык кетет. миңден ашык түтүн ушул жер камтыса болот экен. Мисалы өзүңүз жакшы билесиз, азыр Нокатта население аябай көбөйдү, жер маселеси аябай оор. Бир жаран ала албайт. Бир үйдө 3төн 4төн бөлүп чыга турган семья жашайт. Бир үйдө 4төн семья жашайт. Мисалы да, эми биз дагы колубуздан келишинче ушул проектилерди баштасак, Кудай насып кылып бунун артынан канализация маселелерибиз дагы чечилип калса, бул менен биз токтоп калбай, дагы башка жактарга аракет кылсак. Себеби биз бул жерге аракет кылып аткан себеби бул жерде полный мыйзамдын эгасы бизбиз биринчиден. Инвесторлорубуз даяр бардыгы. Эгер жерибиз бүгүн бош болсо, биз документ түзөп, эртеңден дом салып кеткенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Мисалы Каныбек Төмөнбаев агабыз өтө көп ийгиликтерге жетиштат да. Мисалы бул биз ийгиликти баштап атабыз да, Кудай буйрса бул иштер. Анын бир чети да. Мисалы Каныбек Төмөнбаевдин бир четинки эле бир тынактай жумушу да бул үчүн. А биз үчүн бул өтө чоң проект, Нокат үчүн. Кудай буйрса. Туурабы? Мисалы айтып кеткендей, мына 24 семья жашайбыз дейт бүтүн. Бирок ал жерде мына 24 семья жашабайт. Ашып барса бир 15 семья азыркы учурда жашайт. 15 семья жашагандан мисалы бардыгы мыйзамсыз жашайт жашаганда. 15 семья жашаган жакшыбы же 800 түтүн жашаса бала чакасы менен 4 бүт шарты менен 5000 деген адам бул жер өзүн өзү багып алат. Мисалы бул жерде бардыгы каралган. Ал жерде скважина Скважина ичимдик суу. көрүп келдик. Кече сизге жалган сүйлөп өтөт. Бу скважинада андай бузуп кетти. Buzulgan emas, u turib beriydagi aşı mahalladagi odamlar o'zlari remont qilib, aşı liniyasini ana qilib, ular foydalanib turadi hozirgacha. Ularni kecha sizga bergan barcha nimasi yuzga jalg'an. Жана ошондой эле мен урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке жана генерал Кампек Ташиевке и Каныбек Түмөнбаев агабызга мен кайрылуу жасайм. Кудай буйрса, бул проекти башталып калса, бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Бул проектини баштап аягына чыкканга. Сиздерден тек гана биздин суранарыбыз мыйзам чегинде биздин жерибизди бошотуп документация жактарынан жардам берип бизге көңүл бурсаңыздар. Себеби Нокатка ушундай проектилерди баштоого мезгил келип жетти. Себеби бир үйдө 3төн 4төн семья жашайт. Нокатта жер маселеси аябай оор. Нокатта эле эмес, жада калса Кыргызстан боюнча жер маселеси оор. Себеби бир үйдө 3төн 4төн семья жашайт. Мисалы бир ата 4 баласына участок алып эч качан бөлүп бере албайт. Ошондуктан акырын ушул проектилерибизди биз баштасак, мыйзам чегинде сиздер бизге жардам көрсөтсөңүздөр, биз аябай кубанычта болот элек. Негизи урматтуу мекендештер, бул учурдун талабы мезгил ушуга жетип келди, туура айтты. Бир үйдө 4төн 5тен келин менен отургандар бар да. Анан бул буйруса келечекте ишке ашып кала турган болсо, бул котлованы башталганда эле бул толугу менен наличкилик акча сатылып кетет. Анткени 325 миң халкы бар эл уже үй салып чыгайын десе жер жок. Мында үйлөр салынбай атат. Көпчүлүгү оштон барып алып атат. Өз элим өз жеринде Нокаттан бул үй котлован башталуу менен сатып кетет. Урматтуу, Мына ушул садикке каралган. Бүт каралган. Бүт шарты менен. Садик каралган. Урматтуу мекендештер, ушундай. Айтор эмне дешти деле билбейбиз. Мына биз болгон чалдырып бердик. Чындык эми чыгыш керек. Өзүңүздөр биринчи серияда 24 түтүндүн ошол үй салып алып документтештире албай атабыз деген жарандарлардын үнүн уктуңуздар. Бүгүн экинчи тараптыкын тартып атабыз. Бүгүн экинчи тарапты мына Аксакалдын, Айдарбектин проекттердин леммери бүт айтып беришти. Колдон келиши биз чалдырдык, биз эскертип кетебиз. Биз болгону чалдырабыз. Болгону ошол маселелерди элге талкууга YouTube каналына алып чыгып беребиз. Биз андай кылып беребиз, мындай кылып беребиз деп, биз юрист дагы эмеспиз, биз адвокат дагы эмеспиз, биз журналист деле эмеспиз. Активист катары биздин пайдабыз элге тийип калса, кана эле ушул шаар экономикасы өсүп, Нокат шаары бир өзгөчө бир мына акырындык менен өсүп келе атпайбы? Кыргызстан жалпы
Биз дагы нока тери дагы өнү өссөк деген эле максатта биз чагылдырабыз. Ушул эле картинканы электрондук вариантында мен сага жөнөтөм, мага Айдар жөнөттү. Сен ошону кошуп киргизип берсең тамам. Ушундай урматтуу мекендештер, узарып кетти. Биз колдон келишинче чагылдырып бердик. Анан эл өзүңүздөр талкуулап көрүңүздөр. Мен ойлойм, буга бийлик сөзсүз түрдө көңүл бурат. Чындык бар, акыйкат бар. Чындык, калыстык, акыйкат мыйзам тарапта. Ким чын болуш айтор мыйзам, чындык, акыйкат калыстык тарапта. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, мыйзамдуу буга баа берилет деген үмүттөбүз. Аман туруңуздар, ассаламу алейкум.